силер кантип таанышып калдыңар? Сенин пикириң менен болгону өтө маанилүү. Неге болбосун? Үй бүлөнүн мырзасы кандай болгону жакшыраак болот? Үй бүлө бекем болсо, мамлекет, коом бекем болот. Алла таалам эгер бир инсанды сүйсө, ага эки нимат берет дейт да. Аял затынын орду чоң. Көп сүйлөө эмес, балким көп үлгү болуп жашоо. Негизи биринчи сүйүү берилсе, анан кийин мээрим келет экен депчи. Бири-бириңерге да кантип убакыт жетет да бардыгына. Үй бүлөсүнөн рахат алып атабы, жокпу? Ошол бир биринчи критерий маселеси. Балдарга динди, ошол руханий баалуулуктарды кантип жеткиришибиз керек? Балдарга үйрөтүлө турган нерсе 3 нерсени сөзсүз түрдө үйрөтүшүбүз керек экен. Үй бүлөнүн да бузган нерсе ушу сөздөр. Биз бүгүн бактылуу жашаганга милдеттүүбүз. Ошондуктан жеңе сизге суроо. Бакыттын 3 формуласы бар деп айтылат эмеспи? Эң өзгөчөсү аялдын сабыры. Эң арзысы эркек өзүнүн жубайынан кол көтөргөн эркек. Мен кетип атканда ал мени мындай жакшы узатат да. Ошончо сиз ийгиликке жетишип атасыз да. Дайыма шүгүр келтирүү, рухуна ээ болуу. Жаңы үйлөнүп аткан үй бүлөлөргө кандай кеңеш беретиңер? Бир аял заты катары мен аялдарга тиешелүүсүн айтайын. Эркектин эң көп эркекке тийген нерсе Мыкты мусулман болуш үчүн мындай кандай болуш керек? ошондо гана мамлекет дагы, коом дагы, үй бүлө дагы өнүгөт да. Ассаламу алейкум, кадырлуу биздин көрүүчүлөрүбүз. Эфирде Заман подкасты. Бүгүн да студиябызга абдан сонун, кереметтүү, көптөн күткөн конокторубуз, эң бир сонун, биз дайыма үлгү алып жашаган мыкты агаларыбыз, эжекелерибиз, сонун бир үй бүлө иншалла. Буюрса биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы ушул үй бүлөлүк баалуулуктар темасында, ушул адамзатка эң бир керектүү темаларды талкуулап сүйлөшүп, сиздерге дагы бир эң кызыктуу маалыматтар менен иншалла бөлүшөбүз деген чоң үмүтүбүз бар. Албетте эң эле алгач ушул биздин көрсөтүүлөрүбүздү колдогон биздин ата мекендик брендибиз Толор брендине чоң бир ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ошондой эле бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. Бүгүн буюрса биздин студиябыздын коноктору биздин Марс Устаз агайыбыз иншалла ушул үй бүлөсү менен келип отурат. Акырындап тааныштыра берсек, Марс Ибраев агайыбыз өзү Кыргызстан Ислам университетинин мугалими, проректору болуп иштеди, ректору болуп иштеди. Ал мекемеде көп жылдан бери көптөгөн биздин окуучуларыбызга жакшы бир талим тарбия берип келе жатат, Кудайга шүгүр. Ошондой эле Аалымдар кеңешинин мүчөсү жана Ордо диалог платформасынын негиздөөчүсү. Жубайы биздин устазыбыз өзү теолог, Кыргызстан Ислам университетинде мугалим жана Ак ниет кыздар медресесинде жетекчи болуп иштейт Рахат Аманбаева. Устазыбыз, эжекебиз, жеңебиз иншалла. Ошондуктан сиздерди чогуу көрүү, ушул абдан эми мен инсайттар менен бөлүшүп коеюн. Сиздерди чогуу бул жакка чакырып келүү бизге аябай көп мөөнөт убакыт алды. Көптөн сурандык, аябай күттүк деп. Ошондуктан буюрса биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы аябай бир пайдалуу, жалпы коомчулукка иншалла пайдалуу мөөнөттөр болот деген чоң иншалла үмүтүм бар. Нелерди сүйлөшөбүз байкем? Студиябызга кош келиңиздер. Аябай силерди биякта көрүп кубанычтабыз. Негизги бүгүнкү темабыз ошол үй бүлө. Үй бүлө тууралуу сүйлөшөбүз. Ошол үй бүлөнүн бакыты, үй бүлө кантип бактылуу боло алат. Анан ошол бала тарбия боюнча да сөз кылабыз буюрса. Анан алгачкы сурообуз ошол силер кантип таанышып калдыңар? Кантип баш коштуңар деп. Мындай маалыматтар эч жакта ал маалымат жок. Пайда болбойт. Ошондуктан биз да бир өзүбүз да билип алалы дедик. Кыска айтып берсеңиз. Башта сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Жаратканга мактоо айтуу менен биргеликте аты менен баштайын бисмилла деп. Эми ар бир эле үй бүлөнүн куралышы белгилүү бир мындай себептерден улам болот экен. Биздин негизги таанышуубуз дегенде биз кичинекей кезибизден бери тааныйбыз бири-бирибизди. Ошол биздин аталарыбыз, ата-энелерибиз азыркыга чейин дос, мындайча айтканда өтө жакын достор болуп, анан балалык кезибиз чогуу эле өстү. Бир карындашыбыздай, көрсө байкесиндей көрүп дегендей. Анан кийин раматылык биздин бир Айша атабыз бар болчу, ошол киши себепкер болуп, мен окууга Египетте окуп жүргөн учурда, бул келинчегим дагы Турцияда окуп жүргөн учурда, теологияда Ош эмес мамлекеттик университетинен. Анан силер бири-бириңерге топ болосуңар, эгерде мындай
баш кошуп үй бүлө курсаңар, сен да диний жолдо жүрөсүң, бул да дин жолунда жүрөт, башка бир мени көрө албайм деп эле ошол ашатабыз абдан аттан түшөт го, баягы эме кылып элечи, көрүнгөн жерде отурган жерде эле кел балам деп эле экөөбүздү ортого салып эле мына келгиле деп олтургузуп эле насаатын берип олтуруп, анан ошонун дуасы, ата энебиздин дуасы, ошентип олтуруп тааныш эмес, үйлөнүп калганыбызга ушундай себеп болуп калды. Көп ойлондум, келинчегимди ойлонуп, анан чечим кабыл алдык го, бир өзүңдүн өмүрлүк жолдошуңдун мындайча айтканда сенин пикириң менен болгону өтө маанилүү, сени колдоп берет, сени түшүнгөн инсан болушу өтө маанилүү экен, менин карманган жолумду түшүнө билүүсү өтө маанилүү да. Анан сунуштап, анан колун сурап дейбиз, анан болуп кийин мен Египетке кетип 1 жылдай окуум, бул дагы окуусун бүтүрүш керек болуп калды, анан келип баш кошуп үйлөндүк. Машалла, көпкө ойлондуңузбу? Жок, көпкө деле ойлонгон жокпуз. Эми Алла таалам ар бирибиздин тагдырыбызга жазылган нерсебиз бар да. Анан бирок жолдошум айткандай, негизи мен көбүнчө жигитим дейм, мени тааныгандардын баары билет. Ошо мен да таң калып калдым, жолдошум десеңиз мындай кулагыма корсо болуп. Анткени мени тааныган адамдын баары билет, жигитим дейм. Азырга чейин экөөбүздүн чындап максаттарыбыз дагы бир болчу, окуган окууларыбыз дагы бири-бирине шайкеш келгендиктен эмнеге болбосун деп, анан ата энебиз сунуштаганда жок дей албадык, бирок Кудайга шүгүр адашпаппыз деп ойлойм. Анткени айтылат эмеспи, негизги үй бүлөнүн 2 буту бар дейт да. Бирөөсү тандоо болсо, бирөөсү жашоо дейт. Биринчи ошо тандообуз дагы маанилүү экен. Бирок албетте туура тандаган менен аркасына ошонун жашап кетүүнү билбесек, анда тандаганыбыздан деле кыйналышыбыз мүмкүн экен. Кудайга шүгүр дейбиз. Экөөбүз билбейм, мен ошондой түшүнүктөмүн. Туура тандаган экенмин. Жашоого болгон көз карашыбыз дагы бирдей болгондуктан Кудайга шүгүр. Ошондо канча жылдан бери жашап атасыңар? 26 жыл. 26 жыл болду. Машалла, канча балдарыңыз бар? 3 перзентибиз бар. 1 кыз, 2 уулум. Ошол уулубуз Кудай таалам берген, улуу кызыбыз Акбермет ошо 25 жашында, анан уулубуз 20 жашта, бүгүн студент, Грузияда окуп атат. Андан кийин кичинекей уулубуз, эрке балабыз 16 жашка келип калды. Ал да мектепте 10 класста окуйт. Ошондо канча жашта үйлөндүңөр? Мен 24 жашымда, келинчегим да 21 жашында, 22 жашында, 21-22 жашында. Машалла. Эми кечиресиздер, биз да билбей жүргөнбүз, бүгүн эми билип алдым. Кээде биздин көрүүчүлөрүбүзгө биз айта турган маалыматтан да сиздин азыр айтып бергениңиздер маанилүүрөөк болуп калышы мүмкүн, кызыктуураак деп айтайынчы. Иншалла, Кудайга шүгүр, буюрса эми албетте азыр үй бүлө институту деги эле коомчулукта, деги эле дүйнө жүзүндө, динибизде, элибизде өтө маанилүү. Ошондуктан биз дайыма ушул үй бүлө институтун колдогонго, ичинен туура түшүнүктөрдү бөлгөнгө, ар бирине туура түшүндүрүү иштерин аткарууга, мындай айтканда дайыма биз инсан катары бири-бирибизге туура жол көрсөтүүгө милдеттүүбүз, иншалла. Себеби дайыма жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаранга аракет кылабыз. Ошого бүгүн сиздерге Марсустасында бир мырза катары үй бүлөнүн мырзасы кандай болгону жакшыраак болот, кандай болгону үлгүлүү болот. Ал эми Рахат жеңебизге болсо, жеңебиз да көптөгөн айымдар менен иштеп келет, окуучулар менен иштеп келет. Көп жылдан бери мен билишим боюнча сиздер ушул үй бүлөлүк да проектиңиздер бар. Ушул үй бүлө проектинде сиздер жаш үй бүлөлөрдү чакырып, ким бири-бирин канчалык тааныйт, ушундай опросторду өткөрүп, оюндарды өткөрүп, айтор ушундай проектиңиздерди мен өзүм дагы чала катышып көрүп калгам. Ошол буюрса ошол проекттин да жыйынтыгы кандай болгон, эмне үчүн ал проекттерди баштагансыздар, буюрса ошолор дагы кенен сөз кылабыз. Иншалла. Бирок ушул заманыбызда азыр коомчулук устасы кандай болуп баратат сиздин көз карашыңыз боюнча? Мындай адамзат каяка агып баратабыз? Мындай үй бүлөдө эмне менен мындай туш келип калып атабыз? Эмнени жеңе алабыз, эмнени жеңе албай атабыз? Айтор ушул тууралуу бир аз кеп кылып берсеңиз. Бир аалым устаздардын айткан кебине караганда, ошол кишинин айткан, жазып кеткен, айтып кеткен мархум ошол чоң аалым устазыбыздын айткан сөзүнө караганда, бүгүнкү күндөгү аалам өтө төмөн жакка карай баратат дейт да. Ар тараптуу караганда, бул адебактылык жагынан караганда, үй бүлөлүк баалуулуктар жагынан караганда, балким экономикалык жактан өнүгүү, технологиялык жактан өнүгүү болуп аткан болушу мүмкүн, бирок
мен адамгерчилик жагынан айтам, ишеним жагынан айтабыз. Кайсы бир деңгээлде бир мындай төмөндөп бараткандыгын бир белгисин айтып кеткен ишарат кылып. Ошолордун катарында үй бүлө маселеси бар. Үй бүлө маселеси бир коомдун негизги өзөгүн түзөт. Эгерде үй бүлө бекем болсо, мамлекет, коом бекем болот. Эгер үй бүлө бекем болбосо, бекем болунбаган үй бүлөлөр деген институт эгерде мындай алсырап аткан болсо, анда ал коомдун келечеги жок болот. Кандай гана күчтүү мамлекет болбосун, кандай гана күчтүү коом болбосун, үч эле нерсе бир коомду өнүктүрө турган нерселерден бирөөсү, үч эле нерсе. Бул биринчиси билим берүү боло турган болсо, экинчи чоң бир түркүгү бул үй бүлө баалуулуктар болот да, үй бүлө институту болот. Ал эми үчүнчүсү бул үлгү болуу, бири-бирибизге үлгү болуу. Мисалы, аксакалдык институт деген бар эле, аталык деген бир мектеп бар. Ошол эле жаштардын бири-бирине үлгү болуу маселеси бар. Мына ушул нерселер дагы бүгүн кайсы бир деңгээлде алсырап аткан болсо, анда биз коом кайсы бир деңгээлде бир бара турган жери иш жылдаалык маселе эмес. Биз дагы мына ошонун утурлай карап отуруп жөн олтура албайт экенсиң. Коом каяка баратат, деградация болуп баратат. Биздин бүгүнкү күндөгү үй бүлөдөгү элементардуу түрүндө жубайлар бири-бирин жакшы түшүнө албай атат, бири-бирин тааный албай атат. Бүгүн карап көргөн учурда биз жаш балдардын бар тарбиясы, биз аларды үйрөткөнгө, тарбия бергенге, бирөөдөн үйрөнүп бергенге мажбур болуп калдык да. Анын курсун өткөнгө мажбур болуп атабыз бүгүн. Атайын балдарыбыз жакшы болсо экен деп ар кандай курстарга, эң кымбат баалуу бала бакча, билбейм, мектептерге бергенге, таалим алдырганга биз муктаж болуп калдык да. Ошол жердеги ата-энелерди карап отурсаңыздар, ата-энелер өздөрү деле сурап атабыз да, өзүбүз жетише албай атабыз. Биз жумуштан колубуз бошобой атат. Же болбосо берейин десек, казынабызда эч нерсе жок дейт. Эмнени беребиз дейт да. Ошондуктан ушул нерселерден улам биз дагы жөн карап отура албастан атайын ачылган бир Ордо деген фонд аркылуу дагы ошол фондубуз аркылуу бактылуу үй бүлө долбоорун атайын негиздеп, ошол үй бүлөлөр үйлөнгөн жуптар бактылуу жашаса экен, бири-бирин таанып жашаса экен деп 40 жыл жашаган жуптардан да көрдүк, 4 ай жашаган жаңы үйлөнгөндөрдү да көрдүк, бири-бирин тааныбаганын көрүп атабыз. Маектешүү жок бири-бири менен, элементардуу бири-бирине болгон урмат маселеси жок, бири-бирине болгон кайсы бир деңгээлде түшүнө билүү, уга билүү деген маданияты жок. Угууну каалабайт. Ар ким өзүнүн чындыгын, өзүнүн билген, туура деп эсептеген нерсесин айтып, жана эч бири-бирин кабыл албагандай бир маселе, анан натыйжада барып көптөгөн ажырашууларга себеп болуп атат. Ошондуктан биз ушуга өзгөчө көңүл буруу менен, чын айтайын, оңой эмес экенин көрүп атабыз. Деги эле мен айта турган нерсем, үй бүлө деген нерсе бул тикенектердин арасында гүл өстүрүү санаты да. Тикенектин арасында гүл өстүрөм деген адам өтө оңой адам эмес. Тикенектин арасында гүл өсүш да кыйын да. Ошондой тикенектүү жашоонун ичинде сен эч бир эмеден тийгизбестен, зыян көрбөй туруп, сонун бир гүлдөй, сонун түстүү гүлдөрдү өстүрүп аткан үй бүлөнүн башындасың. Муну өстүрүш үчүн, алып кетиш үчүн өтө чоң эмгек керек. Бул эмгекти кайдан алабыз? Ал нерселерди албетте ошол билим аркылуу алат экенбиз. Ал билимди кайдан алабыз? Ал тажрыйбаны кайдан алабыз? Бул ушул маселе. Ошондуктан ушунун аркасынан түшүп аткан учурубуз. Рахат жеңе, мындай аял кишинин ушул устаз айтып өткөндөй ушул коомчулуктун ичинде, үй бүлөнүн ичинде ролу кандай болуш керек? Аял киши мындай кандай образда болгону жакшы, эмнеге умтулуш керек? Ушул тууралуу. Негизи буга чейинки суроодо азыр жигитиме суроо берилбедиби? Эмне үчүн бул маселеге киришип калдыңыздар деп. Негизги маселелерден бирөөсү бул 20 жылдан ашуун педагогикалык эмебиз бар, стажыбыз болгондугуна карабастан биз мына ковид учурунда ковидте көптөгөн мындай күчтүү инсандарды жоготподукпу? Ошонун арасында Чубак устазыбыз. Анан биз мына Маралуу радиосунда ар жумасында Чубак устаз жума хутбасына чыкчу. Анан биз ошо ковидтен кийин устазыбыз өтүп кеткенден кийин биз Маралуу радиосуна барып калдык. Барсак ошол жердеги агай айтып калды да, негизи сиздер мына мугалимсиздер, коомго пайдаңыздар тийип аткан учуру сиздердин сөзүңүздөрдү угат, сиздерге бир сунуш айтсам деди. Эмне десек, негизи ар жума Чубак устаз
келчү эфирге. Анан ошол жуманын ичинде устазга суроолор топтолуп калчу. Бирок ошол жума күнү анан устаз иликтеп туруп анан керектүү суроолорго жооп берчү деп. Анан бирок өкүнүчтүүсү устазыбыздын өмүрү жетпей калган 8,5 миңден ашуун суроо калды деди. Анан ошол суроолорду иликтеп көрдүк, кайсы темада көп экен деп. Иликтеп көрсөк 70%дан көбү үй бүлө темасында экен. Бул ар кандай талак маселеси, кайнене келин маселеси, үйдөгү келишпестик чыгса, бала тарбиясы ушуга окшогон маселелер да. Анан сиздерден сураныч, эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, ушу үй бүлө темасына басым жасасаңыздар деген суранышта болду. Анан чындап эле ошол учурда биздин да жүрөктө өйгөн маселе болчу. Анан Ордо фонду ачылып, ошол аркылуу анан кийин үй бүлөлөргө жардам берсек, бүгүнкү күндөгү 20-21 кылымдын трагедиясы болуп аткан үй бүлөгө жардамыбыз кандай тиет? Негизи эле бир мисал менен ачыктайын. Бир эне кызын сууга жөнөтүп жатып, андай илгери чоподон жасалган кумуралар болчу эмеспи, суу ташыган. Анан ошону кызынын колуна берерден мурда колуна чабат экен да, кызынача сындырбай келген деп. Анан жанындагылар айтышат экен да, байкуш сындыра электе эле эмнеге колуна чабап атасың десе, азыр мен чабайын, бул сындырбай келгенге аракет кылсын депчи. Анан анын сыңары бүгүн биз качан гана үй бүлөлөр сынганда, үй бүлөлөр талкаланганда анан ойлонуп атабыз да, үй бүлөлөрдү кантип сактап калабыз деп. Жок, максатыбыз ушул болду. Алдын ала бир аз болсо да колуна чабайлы, үй бүлө деген мынандай болуш керек деп, анан ар түрдүү мен турмушка даярмынбы деген семинарларды жаш бойдок жигит кыздарга өткөрүп атабыз. Анан үй бүлөлөргө жанагы айткандай алды жаңы үйлөнгөндөр болсо, арты 40 жылдан ашкан үй бүлөлөр келип чындап эле ошол программанын ичинде өздөрүн жаңы кайра башкадан тааныгандай болуп жетелешип чыгып кеткени бизге баягындай бизди да бактылуу кылды да. Анткени айтат эмеспи, пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткан, адам, Алла Таалам эгер бир инсанды сүйсө, ага эки нимат берет дейт да, эки жакшы байлык берет дейт. Ал эмнелер десе, биринчиси ыйман дейт, экинчиси адамзатка пайдалуу болуу дейт да. Негизи эле биздин экөөбүз жетелешип бул жолго чыгышыбыздын деле ушул үй бүлө курарда эле негизги максатыбыз ошол болчу. Биздин устазыбыздын девизи катары жашатуу үчүн жашоого максат коюп чыкканбыз. Анан бир гана өзүбүздүн үй бүлө үчүн эмес, өзгөлөрдүн үй бүлөсүнө дагы колубузду суналы деген максатыбыз болчу. Анан бул балким ошол ниетте чыккандыгыбыздан бүгүнкү күндө ошол иш аракеттерибиз коомго көрүнүп аткандыр деп ойлойм. Анан бир мусулман аялы катары үй бүлөдө аялдын ролу кандай десе, сөзсүз түрдө негизи айтылат эмеспи, эркек үй бүлөнү курат, үйдү курат, бирок анын ичин аял кооздойт дейт да. Кантип кооздойт? Адеп ахлагы менен кооздойт. Негизги адеп ахлактын башаты ким дегенде аял деп айтылат да. Араб туугандарда деле, мусулманчылыкта деле айтылат эмеспи, аял медресе деп. Эмнеге? Анткени аял коомго үйрөтүлө турган, коом үчүн зарыл болгон бүт бардык нерсени, жүрүш, туруш, кыймыл аракет, адеп ахлак бардык нерсени аял үйрөтөт экен да. Ошондуктан үй бүлөдө аялдын ролу чоң. Айрыкча айткым келгени бүгүнкү күндөгү аялдарга дагы айтат элем. Биз ооба тилибиз менен айта беришибиз мүмкүн, бирок негизгиси жашоо да. Жаттоо маанилүү эмес, жашоо маанилүү. Биз ошол жаттаган бүгүн анткени эмне үчүн муну айтып атам? Анткени бүгүн аябай мындай семинарларга барып, бактылуу үй бүлө болуш үчүн көп курстарды алып аткан аялдар көп. Бирок жашоосуна карасаң дагы эле өзгөрбөй атат. Анан эмне себептен десе, көрсө жаттоо маанилүү эмес экен да, жашоо маанилүү экен. Ошол жаттаган нерселердин эч болбоду дегенде азын болсо дагы үй бүлөдө жашап көрсөтсө, анткени тарбия эч качан китептен үйрөтүлбөйт, тарбия жашап үйрөтүлөт да. Ошон үчүн коомдун өнүгүшүндө дагы, үй бүлөнүн сакталышында дагы, түптөлүшүндө дагы аял затынын орду чоң. Аял заттын мааниси чоң десем жаңылышпайм. Бул жерде жанагы эме маселе бар да. Куранда деле эркектердин ордун жана суроо болуп атпайбы? Бисмилла, ар-rijālu qawwamūn 'ala an-nisā депчи, мындай эркектер үй бүлөнүн камкору дейт.
камкордугун кылат дейт. Кабам десе түздөп, анан башчылык кылып, отур тур деген мааниде эмес. Камкордугун кылат. Ал ошол үй бүлөнүн башчысы катарында болот. Үй бүлө деген нерсе бир мамлекетке эме ала турган болсок, анын бир башчысы болот. Андан кийин ошого баш ийген ылдыйындагы ошо жубайы, бала чакасы болот. Бул деген нерсе, башчылык деген нерсе аларга кордук көрсөтүп, аларды эч ойготпостон тур момуну кыл, аны кыл деген маселе эмес. Мына ошол өңүттөн карай турган болсок, бүгүнкү күндөгү эркек үй бүлөдө сабырдуу болуш керек. Бүгүнкү күндөгү эркек өзүнүн үй бүлөдө билимдүү болуш керек. Биздеги эң проблемалуу нерсе, биз эркектер, өзгөчө эркектер үйрөнүүгө аракет кыла албай атабыз. Аялдарга караганда мына үйрөнүүтөн курс деле кыла турган болсок, мен анын деле статистикасын мына Денис мырза да өзү эле уюштуруп жүрөт. Эң көп катыша турган кимдер? Эң көп катыша тургандар аял заты. Алла ыраазы болсун. Мындай үйрөнүүгө аракет кылат, сактаганга аракет, уяны сактап калганга аракет кылат. Эркектер ооба биз жаман эме, жаманбыз же үйрөнүүгө каалабай атабыз эмес. Биздин табиятыбыз акыркы учурлардагы чынын айтайын, биздеги проблема ушул, үйрөнүүгө аракет кылбай атабыз. Биз үй бүлөнүн бактылуулугун балким үйдөгү балдарды жетиштүү менен камсыз кылып атпаймынбы, багып атпаймынбы, мына акчасын берип атпаймынбы деген гана нерсе менен чектеп атабыз. Бул эң өкүнүчкө карай болгон жаман нерсе. Мен тарыхка кайрыла турган болсок, биздин ата бабалар, улуулар, залкарлар чындыгында эң үйрөнө турган инсандар ошолор болгон. Алар үйрөнгөн, билген, керек болгон болсо өзүнүн жубайына, бала бакырасына насаат айта турган, керек болсо сонун үлгү боло турган аракетте жүргөн. Көп сүйлөө эмес, балким көп үлгү болуп жашоо. Адалдан рызкы таап, адал арамды ылгап жашоо. Өзүнүн үйүнө барган учурда мен бир дайыма сабакта ушуну айтам да, бир аксакал устаз бар экен да. Бул эми бул Өзбекстан жакта болгон нерсе. Күнүгө сонун татынакай кийинип алып жумушуна кетет экен. Жанында жардамчы шакирти жумушка алып барып жанында болуп, анан кайра келип узатып үйүнө киргизип коет экен. Бир күнү үйүнө чакырат дейт, чайга келип кетти. Барса үйүнө кирип, кийимин алмаштырганда, ойлойт да, кийимин алмаштырса жөнөкөй отурат, кылса жок. Андан да жакшы кийинип чыгат экен да. Ушундай жарашыктуу. Анан айтты да, устаз, сиз эмнеге жана жумушка барганда мен ойлодум эле үйгө келсем мындай жөнөкөй эле кийим кийет го. Эмне мынчалык деңгээлде жасанып атасыз айткан экен да, сен мына апаңа деп. Апа деп коет келинчегине. Буга жасанбаганда кимге жасанам? Мен ошого жасанам. Себеби бул менин үйүмдүн куту берекеси. Мен дайыма бул инсандын да дуасын алышым керек. Жана буга дайыма жакшы көрүнүшүм керек, үлгүлүү көрүнүшүм керек. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн образды бир гана сыртта үйдө баатыр, жодо жок катарында көрсөтүү эмес, балким бир чыныгы мусулман үй бүлө башчысы эркек катарында үлгүлүү боло билүүнүн эң жакшы жолу бир гана кийимден эмес, отуруп турганынан да, сүйлөгөнүнөн дагы эң негизгиси мамилесинен. Ошол үлгү болгондо гана ошол үй бүлөнүн туруктуулугун сактай турган мыкты эркек болот деген албетте биздин дагы ошол үйрөтүүлөрүбүз ошонун негизинде. Силердин үй бүлөңөрдө мындай кандайдыр бир мындай ыкмалар же адаттар, же традиция боло турган, ошол үй бүлөнү бекем кыла турган традициялар барбы? Эми ар бир эле үй бүлөдө бир адат болуш керек деп ойлойм. Анан ушуну унутпашыбыз керек болуп атат. Үй бүлөдөгү жашоодо чаржайыт жашаган инсандар өзүнүн турмуштук өмүрлүк турмуш жолунда дагы чаржайыттыктар менен чогуу болот дейт да. Чаржайыт деген ирээтсиздик менен. Ирээттүү болуу, бул тазалык, ирээттүү болуу, бул ошол эле учурда үйдөгү жумалык жана күндүк мамиле, график деп коет, жашоо графиги. Бизде бул нерселерди өтө кылдат, сонун деп айта албаймын. Колдон келген аракетти кылып жатабыз. Биздин өзүбүздүн адатыбыз бар. Мисалы дейли, ушул дем алыш күндөрү дейинчи, бул кайсы күн дем алыш? Бүгүн воскресенье болсо, дем алыш күндөрү сөз түрдө өзүбүздүн бала чака менен чогуу олтуруп тамактануу бир эмебиз, бир адатыбыз бар. Ошол күндү жакшы пайдалуу өткөрүү бир адатыбыз бар. Күнүнө кечиндеси келген учурда олтуруп бир чай үстүндө, кичине болсо да чай үстүндө үй бүлөлүк жыйын деп айтабыз, жатканга чейин, уктаганга чейин ошондой бир адатыбыз бар. Бул күндө деп айта албайм, бирок өтө көп уну өткөрөбүз. Мына кызыбыз, балдарыбыз деле буга күбө. Ал эмнеге бизди дагы көбүрөөк жакындатканга көп шарт түзөт экен да. Андан сырткары эртең менен кетип аткан учурда дайыма жок дегенде жубайым менен чогуу эгерде мындай чай ичип, анан кийин
кичинекей бир нан менен болсо дагы бир ошол сары майды сливочный масло менен болсо дагы дейт да, эртең мененки завтракты чогуу кылып анан жумушка кетүү маселеси бар. Сөзсүз түрдө мени жөн эле бир эме кылып, шашкан күндөр шашып кете беребиз. Бирок көпчүлүк учурларда ошол адаттарыбыз бар. Адаттарыбыздан башка бир эмеси конок чакырууга өтө дилгирбиз, аракет кылабыз, колдон келишинче конок көп келсе дейбиз. Мен чакыруучу, бул кишилер кымбат кылуучу дегендей, булардын кабары жок деле чакырам, кабары бар деле чакырам, кеңешип деле чакырам кеде, кеңешпей деле чакырабыз. Эмнеге дегенде, бул зулумдук эмес, зомбулук эмес. Бул тескерисинче булардын өсүп келаткан балдарыбыздын да конок тосуп, алардын бата дубасын алып, үйүбүзгө бата дуба берилсе, ошолор аркылуу анан үй бүлөнүн бекемдиги, биримдиги күчтүү болот деген жакшы тилек менен кылып аткан аракетибиз. Мен бир нерсени бардык нерсе айтылдыбы? Өзгөчөсү эң маанилүүсү бул кандай маселе болбосун биз кеңешебиз. Балдарды отургузуп алып, алыстагы баламы кошуп, WhatsApp'тан чалып, аны менен биргеликте анан чогулуп отуруп кеңешебиз. Бул керек балдардын маселеси болсун, керек үй бүлөлүк маселе болсун. Анан ошо мен ойлойм, ошо кеңешүүлөр дагы кээде үй бүлөнүн бекемдигин дагы да эме кылат экен, бекем кылат экен. Анткени кээде баягы биз кеңешкенде балдар менен кеңешпей коебуз го. Негизи устазыбыз айткан экен да, убагында устаз өзүнүн шакирттери менен чогуу отургандан кийин бир маселеде жакшы мындай бир ойго келе алышпайт экен. Анан бир ошол жерде ойноп жүргөн баланы чакырып, балам, сен ушул маселеде эмне дейсиң десе, анан баягы бала, кичинекей бала өзүнүн жакшы бир оюн айтат экен. Балалык оюн айтканда устазга аябай жагат экен да. Анан ошондо айткан экен да, кичинекей тешиктерге кичинекей балыктар гана кире алат депчи. Анан ошол дагы бизге өзүнчө бир девиз болдубу. Биз үйдө кандай маселе болбосун балдар менен кеңешүүнү унутпайбыз да. Негизи ошол маанилүү маселе экен. Анткени көрүп атпайбызбы, ата-энеси чоң иштерде жүрүп, мындай таанымал болгон инсандардын балдары ата-энеси өткөндөн кийин мындай кыйналып, чаржайт болуп, ордун таппай калган учурлар көп. Эмнеге? Анткени ата-энесинин күчү менен бүт иштери бүтө берип, бүт маселелери чечиле берип, балдар менен кеңешүү маселеси болбогондуктан, балдар кийин өздөрү эрезеге жетсе деле көп маселени чече албай турган абалга келип калат экен да. Анан ошол максатта биз негизи чогуу биргеликте тамактануубуз. Бул киши канчалык убактысы аз болсо дагы бүгүнкү проблемалардын эң негизгиси, үй бүлөдөгү ажырашуулардын эң негизгиси ушул болуп атпайбы? Бири-бирибизге убакыт бөлбөгөндүгүбүз. Анан убакыт десе бир жума, бир айлап эмес, 5 мүнөт болсо деле бул киши чалып калат, телефон чалат, каяктасың, эгер бош болсоң бир тамактаналы. Ал балким бизге ошол бир канча күндүк эмени тартуулайт. Анан мен көпчүлүк учурда күлүп калам. Негизи 40 жашка чейин аялдар телефон чалат экен жолдошторуна, анан 40 жаштан кийин жолдошу чала баштайт депчи. Анан ошол нерсени да көрүп атабыз. Көрсө бул киши көп айтат, ошо негизи биринчи сүйүү берилсе, анан кийин мээрим келет экен депчи. Чындап эле 40 жаштан уже бири-бирине мээрим болуп калат окшойт. Анан каяктасың, курсагың кандай, кийиңиң бүтүңбү, ооруган жоксуңбу деп пат-пат сурап турганы дагы бул, мен ойлойм, ошо үй бүлөнүн ынтымагына дагы да ынтымак кошот деген ишеничтемин. Башка үй бүлөлөргө да ошону сунуштайм. Машалла. Негизги силердики чындап айтканда график өтө мындай аябай загруженный да. Устаз да эртең менен кетет, кеч келет. Сиз да ушундай эки жерде иштеп, аялдарга сабак берип, анан мындай балансты кантип сактайсыңар да ошону? Элге да убакыт бөлөсүңөр, бири-бириңерге да кантип убакыт жетет да баарына? Деңиз байке, мен ойлойм, Алла Таалам бул кишилерге мындай убакытка береке берип койгон деп чыгат. Негизи береке деген сөздүн өзү сонун нерсе. 24 сааттык эле саат, бирок берекелүү болот. Качан сен жараткандын ыраазылыгын көздөп жашаганда, ар бир кылып аткан ишиңди кеңешип, пландуу, анан эч бир баягы пайгамбарыбыздын сүннөтү ушул го, сураганды бош кайтарган эмес. Бир жардам сураганга жардам колун узатууга аракет кылып, колдон келишинче бүтүрүүгө аракет кылган. Мерчемделген, коюлган нерселерди аткарылбай коюлбаса экен, ар бир иштер аткарылса экен деген нерсени үстүнөн чуркоо. Мага тиешеси жок кээ бир жумуштар болушу мүмкүн, бирок ал ошол адамды куткара турган маселе болушу мүмкүн.
мейли ага деле убакыт бөлө. Кээде ошентип калат да, сенин тиешиң жок эле нерсеге убакыт бөлүп атпайсың, убактың ошо менен кетип атат. Жок, бир адамды куткарылышы адамзаттын куткарылышы. Мына кече жакында эле баштан өткөн окуяны айтып атам да. Жумушта отурам, сабак берип университетте. Анан бир бирөө чалды дагы, ушундай бир маселе бар экен, үй бүлөлүк маселеси бар экен. Сүйлөшөйүн деди. Мен ошол учурда негизинен сабактан чыгып эле өтө зарыл маселем бар болчу. Бир жака барышым керек, бүтүрүшүм керек. Ал бирөө күтүп аткан жери жок, бүтүрүшүм керек болгон маселе бар. Бирок эми макул дейсиң, ал адамдын да өтө бир маселеси бар деди. Бар уктук, туура бир аз үй бүлөлүк маселе бар экен. 2 саат убактым кетти. Жанагы адамдын ошол абалда эгерде мен жолукпай, ал адамдын ошол абалын кичине басаңдатпай, аракет жөн эле көңүл кошуп мамиле кылып койгонумда, балким ошол кийин өзү айтып атат да, барып дейт, анда мен үй бүлөмдүн бүтүшүнө, балким ажырашыбызга себепкер болот эле. Ошол учурда кайсы бир деңгээлде сизге келип жолугуп, жок дегенде жакшы сөздөрдү угуп, анан ичимдеги нерсени сизге төгүп айткандыгына байланыштуу мен кадимкидей жеңилдедим. Мен бул жеңилдем аркылуу буюрса ошол үй бүлөмдүн биримдиги, байланышы сакталып калат буюрса мындан ары деген жакшы тилек менен кетти. А мен үчүн кубанычтуу. Ошол күнүм берекелүү өттү мен үчүн. Балким ошол инсандардын жакшы дубасы. Албетте жетпейбиз, кээ бирчилер жетише албай калабыз. Бирок айла жок, эмне кыласың? Мүмкүн болушунча балансты кармаганга, үй бүлө менен дагы, үй бүлө менен качан баланс кармайбыз? Балдарыбыз чоңоюп калды. Жумушта иштейт, күндүздөр чогула албайбыз. Кээде жубайым айткандай, түшкү тамактанууда болобу, же 15-20 мүнөттүк, же жарым сааттык бир учурга болобу, бирге калуу мүмкүнчүлүктөрүн издейбиз. Кайсы жерде болбосун балким. Ошол аркылуу бир аз да болсо ортобуздагы жанагы энергия деп коет го, бири-бирине тартыла турган энергияларды алышып беришип, ошол учурда балким кайра кечке чейинки абалга улантабыз. Бул менин оюмча үй бүлөдөгү ынтымак гармониясын, ошол сүйүү эмесин койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи дагы хадистериндеги айтылып аткан, аятта келген нерселерде дагы эң чоң нерсе, үй бүлөдөгү негизги максат бул аятта келген белги, Алла Тааланын белгиси бул рахат алуусу. Инсандын үй бүлөсүнөн рахат алып атабы жокпу? Ошол бир биринчи критерий маселеси. Экинчиси сүйүү сезими. Эми сүйүү жүрөктү буйруй албайт экенбиз. Бирок сүйүүгө аракет кыласың. Сүйөсүң, ошол аркылуу нике ысык болот дейбиз. Үчүнчү нерсе, аркасынан келе турган нерсе, убакыттын өтүшү менен мээрим төгүлөт. А мээрим төгүлгөндөн кийин кандай гана абал болбосун, ошол адам бири-бири менен ажырап кетүүсү эмес, мындайча айтканда бир белгилүү убакытка чейин ажыраса да сагынышып, кадимкидей сурап керек болгон болсо издеп калат. Ошондуктан кээ бирки жуптарды көрсөңүз, улгайып калганда көз өтүп кетет го. Кемпири көз өтөт биринчи, же аксакал көз өткөн учурда кадимкидей кусалык менен көпкө созулбайт да, узабайт да, артынан эле анын жубайы да кетет да. Мына ушундай учурлар абдан көп кездешет. Мен чоң атам да ошондой болду. Чоң энебиз биринчи өттү. Көп узаган жок. Кусалыгынан улам эле болгон сүйүүсүнөн улам деп ойладым. Ошол артынан Алла Таалам жанын алды дегендей, бул тиги дүйнөгө кетти. Бул деген нерсе ошол алардын ортосунда сүйүүнүн белгисин билдирген эме мисал катарында көрдүм да мен дайыма. Машалла, жеңе сиз кантип жетишесиз баарын? Негизи эле буга чейин эле ошо балансты сактоо дегенде мен суббота воскресенье күнү дем алыш күндөрү өтө эле зарыл жумуш чыгып калбаса, калган кетпесем, калган учурда ошол 2 күндү балдарымдын акысы деп билем. Воскресенье күнү бул киши балдардын акысы деп билет дагы. Ошол күндөрдө сөзсүз түрдө балдар менен болууга аракет кылабыз. Анан бүгүнкү күндөгү ошо проблемалардын эң маанилүүсү бүгүн жаш балдардын суицидке барышы, жаш балдардын бүгүнкү күндө проблемалары көбөйүшү, мунун бирден бир себеби десе, ошол балдар күткөн күндөр жок дегендик. Ата-эне менен бирге болуудагы күткөн күндөрү жок. Башкача айтканда, ата-эне ар бир ата-эне ушул нерсени көрсөтүш керек экен. Ушул күнү биздин чогула турган күн. Атайын коюш керек экен да муну. Койгондо бала эч болбоду дегенде, бир жумадан кийин болсо деле эч болбоду дегенде ошол күндү күтүп олтуруп стресстен алыс болот экен да. Хотя бы бар дегендей да. Анан жок, ошондой күтүлгөн күндөр жок болгондуктан, ата-эне менен бирге болуу күндөрү жок болгондуктан бүгүн балдар өзүн жалгыз сезип, анан ар кандай проблемаларга душ
дуушар болуп атат. Анан бүгүнкү ата энелер дагы өзү негизи өздөрүн аябай күнөөкөр сезет. Чындап айтканда, сиз айткандай үй бүлө менен жумуштун ортосунда балансты сактай албай калгандыктан жумуш деп отуруп мен көп сабактарымда айттым. Мурда алкоголизм күчөсө, бүгүн трудоголизм күчөдү. Жумуш деп отуруп үй бүлө менен балансты сактай албай калдык да. Анан ата энелер өздөрүн күнөөкөр сезип, бир айда бир же болбосо кээде бизде деле болот да, бир жумада бир көрүшүп атсак балдар менен, анан балдарыбызга жакшылыктуу бир нерсе алып берип коелу деген ойлор келет да. Анан бир айда бир, көп убакытта бир балдарын бир көчөгө алып чыгат. Анан баласы албетте назданат. Ушунча да бир алып чыксаңыз, менин каалаганым алып беришиңиз керек десе, кымбаттыгына карабай же болбосо баасына карабай алып беребиз. Кийинкисинде бала дагы кымбатыраагын талап кылат дагы. Ошентип отуруп канаатсыз балдарды дагы чоңойтуп атабыз. Бул ата энелер өзүнүн күнөөкөр сезгендигинин айынан болуп атат. Аны эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошол эч болбойт дегенде бир жумада бир көрүшүү саатыбыз бар балдарым. Чогулуу саатыбыз бар деп ошондой бир убакытты бөлүп жумуштан сырткары жумуш эми ооба негизи эле баягы ар бир адамдын өзүнүн максат койгон иштери бар, бирок өкүнүчтүүсү биз негизги максаттарыбызды унутуп коюп, анан калган нерсе менен жүгүрүп кетип калат экенбиз да, дүйнөлүк нерселер менен. Баягы бир окуя бар эмеспи? Бир падыша 99 формуласы деп турмуш сабактары деген китепте жазылган. Падыша карап олтурса, кызматчысы аябай жайдары жүрөт дейт да, дайыма эле. Анан таң калат дейт. Данышманы чакырып, бул эмне үчүн жайдары? Меникиндей байлыгы болбосо, меникиндей тактысы болбосо, эмне үчүн жайдары жүрөт десе, 99 формуласын иштеп койсоңуз, ал дагы кайгырып калат дейт. Анан эмне десе, бир каптын ичине, мүшөктүн ичине 99 алтынды салыңыз дагы сыртына 100 алтын деп жазып, эшигин астына таштап коюңуз дейт. Анан падыша ошондой кылат, таштап коет, кечиндеси, анан жанагы кызматчы эшигин ачса, мүшөктө алтын деп жазылып турат, 100 алтын деп жазылып турат. Инсанбыз да, таап алсаң дагы эсептеп ал деген закон менен жашайбыз кантсек дагы. Анан тиги алып кирип, жанагы кап мүшөктөгү алтынды кайра эсептейт, 99 алтын. Сыртында 100 алтын деп жазылган. Анан болушу мүмкүн эмес деп кайра эсептеп отуруп, таң атырат. Балким көтөрүп келаткан адам жолдо чүрүп койгондур деп, көчөдөн бир алтынды издеп ишигсе таң атканча чарчайт. Эртеси күнү жумушка келгенде уйкусуз, кайгырган абалда жумушка келгенин көрүп, падыша айтат экен, 99 формуласы иштей турбайбы деп. Анын сыңары биз дагы бүгүнкү күндө үйдө 99 алтыныбыз турат. Негизи, бирок бир алтынды издеп, чындап эле дүйнө деген балким мал мүлк ал деле керектир, бирок бүгүн көбүрөөк ошол бир алтынга көбүрөөк басым жасап атабыз да. Сыртка көбүрөөк басым жасап атабыз дагы. Материалдык нерселер менен балабызды тойгозобуз деп олтурабыз, бирок материалдык нерсе баланы жеткиликтүү түрдө тойгозбойт. Ага моралдык дагы ата энелик мээрим, көңүл жетиштүү болгондон анан бала бактылуу болорун унуткандайбыз да. Анан бүгүн ата энелер дагы эң көп арызданганы балам ооруп атат деген маселелерди көп айтып атпайбызбы? Балдар көп ооруп атат. Эмнеге? Анткени ошо балансты сактабай, биз жумуш менен көп алек болуп, балдарга көңүлдү жеткиликтүү түрдө бербегендиктен балдардын иммунитети түшүп атат экен да. Балдардын иммунитети ошол көңүлдүн жетишсиздигинде болот экен. Ата эненин көңүлүнүн жетишсиздигинде. Буну дагы ар бир ата эне өзүнө бир мындай жоопкерчилик катары алса деп ниет кылат элем иншалла. Ошол балдар тууралуу сөз башталып калыптыр. Ошол балдарга динди, ошол руханий баалыктарды кантип жеткизишибиз керек? Ар бир ата эненин милдети пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда бир адам өзүнүн баласына арызданып келет. Анан баласына арызданып келип, балам начар чыкты, балам болбой атат, мени укпай атат деген учурда баласына жетелеп келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баласынан да сурайт да. Эмнеге антип атасың десе, айткан экен пайгамбарыбыздан сурап, ата энелердин балдарына болгон милдеттери да бар да, биздин да милдеттерибиз болгондой десе, ооба дейт. Эмне деп сураганда, төрөлгөндө жакшы ат коюу, чоңойгонго чейин жакшы таалим тарбия берүү, ыйман, адеп акылак менен. Үчүнчүсү, бойго жеткенде үйлөп, жайлап коюу, үйлөп коюу да, үйлөп анан жакшы бир эме кылуу, жайгаштыруу. Үчөөнү тең аткарган жок дейт. Үчөөнү тең аткарган жок. Ысым койду, жакшы ысым эмес, мен тартынам, уялам. Бир жолу дагы атам мага келип, ушул жаратканың Алла Таалам, пайгамбарыбыз Мухаммед, кылаң ушул
китебин Куран же болбосо баалуулуктар жөнүндө айтып бир жолу айткан жок. Анан бойго жеткенден кийин өзү каалаган бирөөнү мага алып берди. Мен каалабасам дагы, мен ой боюма койгон жок дегенде арызданып келген атам эле бала турбайбы деп пайгамбарыбыз атасынан кайрылган экен. Ошонусуңар бүгүнкү күндөгү тарбиядагы жалпы эле балдарды тарбиялап аткандагы биздин көйгөй проблемабыз биз туура тарбия берүүнүн ыкмаларын, илимин үйрөнө албай аткандыгыбызда, үйрөнгүбүз келбей жаткандыгында. Буга чейинки биздин ата бабалар, мен дайыма мисал берип атам. Мына биздин ата бабалар, өзүбүздүн ата бабаларыбыз эч кимиси университет бүткөн эмес, эч кимиси академик профессор болгон эмес, эч кимиси момундай чоң жерлерде барып курстарды алып жегенде же сертификат алып келип анан балдарды өстүрөм деп. Алардын негизги өзөгүндө атадан балага өтүп келген тарбия берүү руху болгон. Ошону эле улап келишкен. Бир боз үйдө төрөлсө, кичинекей же айылдагы кичинекей үйдө 10 баланы тарбиялап өстүрүп эле ошол балдардын баардыгы коомдо мыкты адам болуп чыккандарын баарын көрүп жүрөбүз да ортодо. Мейли пайдалуу инсан, мейли мугалим, академик, профессор башка болду. Бирок алардын балдарында проблема бар, билесиздерби? Эмнеге алар балдарына бере албай калды? Карьера деди, жумуш деди, ыкмаларын билбеди, бүт эле нерсенин баарын бала бакча менен мектепке таштап койду. Биз бүгүнкү күндө мен айтат элем, баланы тарбиялаш үчүн бир ата эненин жылуу мамиле тарбиясы керек, үйрөтүүсү керек. Эки, ар бир балага, эркек балдар үчүн өзгөчө айтам, сөзсүз түрдө тутуна турган бир устазы керек. Бул ушул нерсени дагы бир айтып, устат деген эми наставник деп айтабыз, же болбосо бир мен ушул нерсени өзүмдүн балдарымдан көрдүм. Мен бере албаган нерсени ошол устаттар берип отурат бүгүнкү күндө. Мен ошодон ыраазымын. Улуу баламда дагы, кичүү баламда дагы ошондой эле. Эмне үчүн ошол устазынан менден ала албаган кээ бир нерселерди устазынан үйрөнүп атат. Ол ортодо биз үйгө келгенде аны талкуулайбыз. Ал жашоосунда абдан пайдасын көрүп жатат деген ойдомун буюрса. Келечекте мен алардан жүрөгүм ток, эмнеге дегенде көңүлүм ток. Алын тарбиясын ар тараптуу кылып алып атабыз. Каалайт элем чоң ата, чоң апа институту иштесе, каалайт элек тайына тайтай институту иштесе, каалайт элек улуулардын муунунун агалар инилерин тарбиялай турган мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк болсо деп. Бар жок эмес, бирок жетишсиз. Жеңе ошол сиз кандай ыкмаларды колдоносуз? Мен эми буга чейин мугалим болгон үчүн көбүнчө эле ошо бала тарбиясында дагы көп сабактарды өттүк. Ошондо эң негизгиси эле балдарга үйрөтүлө турган нерсе 3 нерсени сөзсүз түрдө үйрөтүшүбүз керек экен. Бул биринчи Аллахтын акысын үйрөтүшүбүз керек экен. Аллахтын акысы эмне дегенде Аллахтын буйругандарын аткарып, тыюу салган нерселеринен качуу. Ага үйрөтүшүбүз керек. Аны кантип үйрөтөбүз? Аны жогоруда айткандай эле китептен окуп алып эмес, өзүбүз жашайбыз акырындык менен, анан балдар бизди көрүп туруп өсөт. Анткени кыргыз элинде деле айтылат го, куш уядан эмнени көрсө ошону алат деп. Устазыбыз эле Чырпыктан Чынарга деген китебинде жакшы жазган экен. Ошондо айтат, балдар дейт, үйдүн сыртка караган экраны дейт да. Үйдөн үйрөнгөн, үйдөн бизден күзгүсү дейт. Анын сыңары биринчи Аллахтын акысын үйрөтүшүбүз керек. Экинчи адамдардын акысын, ушундай акысы бар деп, атанын акысы, эненин акысы, кошунанын акысы, теги эле адамзаттын ар биринин акысын үйрөтүшүбүз керек экен. Анан үчүнчүсү дейт, табигаттын, жаратылыштын акысын. Ушул 3 акы үйрөтүлсө эле адамдык сапаттардын баардыгы ошонун ичинде болот дагы, келечекте жакшы бир сапаттуу баланын өсүп чыгышына себепкер болот экенбиз. Бирок бул албетте алгач өзүбүздү толтуруу менен. Бекерден айтпайт да, балаңды тарбиялаба, өзүңдү тарбияла деп. Могу стакандагы суу деле биринен бирине качан ашып өтөт, качан бирөөсү толгондо, анан экинчисине ашканда анан куюлат дейт да. Анын сыңары бүгүн биз өзүбүздү толтурбасак, анан кантип балдарыбызга бир нерсе куябыз. Ошон үчүн ар бир ата эне ушул алгач ушул 3 акыга көңүл бурса, анан буйруса келечекте мыкты урпактар сөзсүз түрдө келет деген ишеничтемин иншалла. Мен жана эмен айткым келет да, үй бүлөнү сакташ керек дейт го. Аятта келет го. О иман келтиргендер, үй бүлөңөрдү бала убакытын сактагыла, коргогула деп, тозок отунан. Мында максат жөнү тозоктон куткаруу, сактап калуу эле эмес. Сиз бороон чапкан болсо, үйдө короодогу нерселердин баарын алып, жыйынып дегендей, кой учуруп кетпесин деп коркосуз. Ошондой эле бороон чапкын өкүмүндө болгон бүгүн абдан көп идеологиялык, туура эмес нерселердин баардыгы, телефондо ойноп атат балдар, ооба, ичинде эмне ойноп аткандын контролдо болсо, ошонун баардыгы бир бороон чапкын болуп эсептелет да. Анан
бал, элестетиңиздер, бал. Ошол балды бирөө айткан экен дейт да. Өтө таза, сонун бал идишинде турат. Аны сиз ажатканага, туалетке деп кечиресиздер. Алып барып койсоңуз, жегиңиз келеби? Келбейт да. Эмне дегенде таза болсо деле бал турат, туалетте турат да, көчөдөгү элестетиңиздер. Бирок ошол эле бал эгерде сиздин үйдөгү ашканаңызда турса, столдун үстүндө турган болсо, аны жейсиз. Ошондой эле биздин да баалуулуктар бар. Биздин баалуулуктар, баалуу инсандар, ошо балдарыбыз деле, үй бүлөбүз деле ошол кечиресиздер, ажаткана өкүмүндөгү жерлерде болбош керек. Андай пикирлерди албаш керек. Адам баласы биз салыштырганда 3 түрдүү жаныбарга мындай нерсеге саныштырып атам да. Ары, чымын, анан чиркей. Арынын өзгөчөлүгү эмне десе, арынын өзгөчөлүгү ал түрдүү жакшынакай гүлдөрдүн нектарынан алат дагы бал берет. Сонун. Чыныгы инсан, чыныгы мусулман инсан, же болсо чыныгы мыкты инсан бал арысындай болсо. Чымындын миссиясы эмне десе, ал булганыч жерге конот, алып келип таза жерде булгайт. Кээ бир инсандар бар ошондой. Булгайт. Кээ бир инсандар адамдардын пикирин бузат. Жашоодо ошондой инсандар тарбиялабашыбыз керек. Үчүнчүсү бар, чиркей эң коркунучтуусу. Ал жөн эле булгап койбостон, моунун канын сорот, алып келип тигинин канын сороп олтуруп, оору жугузат. Тигинин сөзүн ташып, мунун сөзүн ташып олтуруп, үй бүлөнүн да бузган нерсе ушу сөздөр. Ушагайыңдар, жалаалар, ар кандай сындар. Ар бир адам өзүнүн үй бүлөсүн, жеке өзүнүн жашоосун жакшы караса, башканысына көз артпаса, ошол үй бүлөлөр да мыкты болот. Бүгүнкү күндө ошол инсандар кайдан чыгат? Дагы эле айтам, ошондой таалим тарбия көрбөгөн үй бүлөлөрдөн чыгат. Биз бүгүн бактылуу жашаганга милдеттүүбүз. Айтабыз дайыма, бактылуу жашаганга милдеттүүбүз. Бактылуу жашаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Көп бай болушубуз керекпи? Мансаптуу болушубуз керекпи? Жок. Мен байлык жыям деп жашап жаткан жерим жок. Тапкан, ташкан, кичине тапкан айлыктарыбыздан топтогон нерселерди балдарыбыздын билим берүүсүнө, таалим тарбиясына жана ошондой эле тууган уруктарыбыздын дагы кээ бирки жакшы иштерине колдонуп атабыз. Мындан башка нерсе жок. Кимиси балким топтойдур. Кудай таалам берекет берсин. Бирок биздин жыйган нерселерибиз балдарыбыздын келечек муундун жакшылыгына болсун деп гана кеңеш берет. Жана ата бабаларыбыздын калган жакшы бир сөз бар го. Сенин аялың дейт. Анан же дейт, бороондогу үй, же үйдөгү бороон болот. Кыргыз элинде. Ошондуктан жеңе сизге суроо, ушул бороондогу үй болуш үчүн кандай болуш керек? Же ошол портрети кандай болот ал кишинин, образы кандай болот? Негизи бороондогу боз үй болуу оңой эмес. Анткени негизи эле бакыттын 3 формуласы бар деп айтылат эмеспи? Сабырдуулук, анан кечиримдүүлүк, анан мамиледе калыстык дейт да. Мамиледе калыс болуш керек 2 жаш. Ушу үчөөнүн тең эң көп талап кылынганы бул аял затына тиешелүү экен да. Сабыр. Канча китептерди окубадым ушу үй бүлө маселесинде. Үй бүлөнүн бакыты, үй бүлөнүн түптөлүп кетиши бул аялдын сабыры менен болот дейт да. Анан ошол бороон болуп аткан учурда дагы анча мынча ошол бороонду салкындата турган кайра бир абалдарды эме кылыш керек, түздөш керек. Мисалы үчүн мен жигитим дайыма айтып калат: эгер мен минус болуп атсам, сен плюс болуп тур. Антпесе үйдө замыкание болот депчи, чындап эле. Ошондой эле да, туурабы? Ошол эле сыяктуу кээде бул нерселерге көңүл бурабыз. Анан баягы айтат го, кайнаган суудан өзүңдүн өңүңдү көрө албайсың да, өзүңдүн сулуулугун көрүп жасана албаган сыяктуу эле ошол кайнаган сууну тынчтанганча күт дейт да, эгер бакыт кааласаң. Ошол суу кайнап тынчтангандан кийин анан өзүңдү көрүү мүмкүнчүлүгү бар дейт да. Аны сыңары адам жинденип аткан учурда мен мындан бакытты күтпөшүм керек да. Бул жинденип аткан учурда мен мындан жакшы сөз күтпөшүм керек. Мен бунун тынчтанышын күтүп турушум керек. Эгер бакыт кааласам, эгер түбөлүктүү үй бүлөлүк жашоону кааласам, анда жинденип атканда жанагы айткандай плюс болуп, унчукпай туруш керек дагы, бороон болбой. Анткени экөөбүз тең бирдей бороон боло турган болсок, анда боз үйдү деле аңтарып коюшубуз мүмкүн да. Бүгүн ошол маселелер болуп атпайбы? Баягы
бүгүнкү эң чоң проблема эмне десе, сүйлөшүүдөгү проблемабыз дейт да. Эмнеге? Анткени сүйлөшүүдө биз бири-бирибизди угуш үчүн эмес, бири-бирибизди түшүнүш үчүн эмес, бири-бирибизге жооп бериш үчүн угабыз көбүнчө. Үй бүлөлөрдө баягы ажырашуусунун себебин карасаңыз, ошондой эле маселе да. Жооп бериш үчүн уккан, анан жооп бериш үчүн укканда буга бир жоопту берсе, бул экинчи жоопту 2 эсе кылып кайтарса, кайра 3 эсе кайтарсам деп олтуруп, анан кийин үй бүлөлөр ажырашып кетип атат да. Жок, андан көрөктүү бул бир сөз сүйлөсө, анда мен жарты сөз болуп турайын. Дагы ошол жакшыраак болот. Анткени биздин максатыбыз, биз бул жолго бир эле өзүбүз үчүн чыккан жокпуз да. Ар бир адам өзүнүн доорунун көпүрөсү дейт. Арканкы муунубуз үчүн да чыктык да бул жолго. Демек, арканкы муунубузга, арканкы балдарыбызга үлгү болуш үчүн биз кээ бирки жерде кайнасак дагы, кээ бирки жерде өзүбүздү кайра муздатууну үйрөнүшүбүз керек да. Кайра салкындоону үйрөнүшүбүз керек. Антпесе үй бүлө кетпейт эч качан. Негизи мен тайнемдин колунда өскөм. 2 айлыгыман баштап ата энем окуп, алыста окугандыктан, анан тайнем айта берчү да, 86-га чыгып өттү, бирок илгерки тайнелер чынында эле мындай жана айтып атпайбызбы, үй бүлөлүк институт иштеген деп. Чоң ата, чоң эне, тайата, тайненин институту жакшы иштеген. Тайнем көп нерсени үйрөттү. Анан ошол тайнем айтчу да, тайнем мен кандай жигитке турмушка чыгайын деп эми тамашалашып сурап калсак, айтчу да, көп сүйлөшкөн, мындай сүйлөшкөндү жактырган жигитке турмушка чык дечү да. А эмнеге десек, анткени адам каарыган сайын көп сүйлөшкүсү келип калат. Себеби жалгыздык, же болбосо баягы сүйлөшпөй дүңкүйүп жашай берүү уже адамды бактысыздыкка алып барат. Ошон үчүн сен эгерде бактылуу болууну кааласаң, анда сүйлөшкөндү билген, анан сүйлөшкөндү жакшы көргөн адамды тандасаң адашпайсың деп айткан эле да. Анан биздин дагы алгачкы көрүшүбүздө эле экөөбүз тең сүйлөшкөнүбүз, бул кишинин дагы баягы көп сүйлөшкөнү жакты. Анан үй бүлөдө дагы ошол жанагы бороондогу боз үй болбош үчүн кээ бирки маселени ошол сүйлөшүү менен чечүүгө аракет кылабыз. Анткени коомдо ошо бороондогу боз үй кайсы маселелерден чыгып атат? Жумалап, 10 күндөп, айлап таарынышып бири-бирине сүйлөбөгөндөр бар да. А бул үйдөгү бороондо андан 5 бетер ызгытат да. Ошондуктан ошол бороон болбош үчүн сүйлөшүү маселелери, бири-бирин түшүнүү маселелери болсо, анан эң өзгөчөсү аялдын сабыры. Аялдын сабыры. Ошол сиз айткан нерселерге ээ болуш үчүн чындап мындай адам аябай күчтүү болуш керек да. Ошол күчүндү каяктан алып атасыңар да? Үйлөнгөндө жаңы үйлөнүп, анан биз эми диний жагын окугандан мунун теориялык жагы эме катарында китептен окуйсуң да, мындай болуш керек, андай болуш керек, эркектин укугу милдети, аялдын милдети укугу, анан бактылуу үй бүлө болуш үчүн эмне кылыш керек деп. Анан бирок үйлөнгөндөн кийин китептегидей болбой калат экен да. Десекчи. Себеби жана айткандай сөзсүз түрдө казан аякка кылышат экен. Бул деген нерсе кээ бир ойлоп калбасын, деп тарса турса бакырыш урушуу эле момунтуй эмес. Жок, эң алсыз эркек, өзүнүн жубайына кол көтөргөн эркек. Эң алсыз эркек өзүнүн жубайына тилинден заара уу чачкан, сөгүнгөн эркек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат экен. Чыныгы мыкты эркек ким десе, чыныгы мыкты күйөө деп айтайын, үйдөгү башчы жедиргенин, өзү жеген нерсесинен жубайыны жедирген. Кийген нерсесинен кийдирген дегендей. Мындайча айтканда өзүнүн кийимин эмес, эмне жеп атсаң ошону жубайың да жесе. Теңдик болсун, адилеттүүлүк болсун. Сен кечке кафелеп, ар жактан курсагың тойгозуп келесиң, үйдө келинчегиң олтурат, эч нерсе жебей да, тамагын жасап балким. Жок, кээде ага да ошол мүмкүнчүлүктү бер. Кийгенин кий дегенде сен кечке кийинесиң, өзүң эле кылдап кийинесиң, эркектер үчүн айтып атам да. Бирок жубайыңды унутуп каласың. Жубайың бир халат менен жашап турат, көчөгө деле көп чыкпайт, бир көйнөк жетет ага деп койбок. Эмнеге дегенде ага да сен адилеттүү кара. Эч качан сөкпө, жана ошондой эле урба кол көтөрбө дейт да. Ушул сыяктуу сөздөр бизге үйлөнгөндө деле, анан жашоого киргенде
жана казан аяк кагылышканда өзгөчө эркек киши деле сабырдуу болуш керек дейт. Аял деле сабырдуу болсун, эркек киши көбүрөөк сабырдуу болуш керек. Бир эркек айтат экен го, жубайы экөө ушуп, жубайым урушпайлы мындай жашап атып, экөөбүз буюрса бейишке кирет экенбиз. Эмнеге десе, Алла таалам айтыптыр го, сабырдууларды жана шүгүр келтиргендерди бейишке кийинем дептир. Сен менин капризиме сабыр кылып атасың, мен да сага Алла таалам сени мага бергенине шүгүр кылып аткандыгым үчүн иншалла бейишке кирет экенбиз деп ойлодум деген экен да. Ошон үчүн биз деле ойлойбуз да, бизге окшогон каприздүү ар кандай мүнөзү оорураак балким инсанды сабыр кылып тургандыгы үчүн буюрса жубайыма Кудай таалам бейишин берсин. Анан эми мен сыяктуу эмеге сабыр кылып жашап атканына дейм да. Мен дагы ушундай инсанды мага насип кылып бергенине шүгүр кылгандыгым үчүн Алла таалам бизди жакшы нерсеси менен жазасын берсин, жакшылап бейишинен берсин деп тилек кылам деп айтабыз. Ушул ниет, ушул жашоо, бул жашоо, бул дүйнөнүн жашоосу бир келген жашоо. Бирок убакыт өткөн сайын ушуну байкайт экенбиз. Баары бир мен ушуну байкадым. Атам менен апам, мен ата энебиз да, ата энебиз мыкты адам болгон экен дейм да. Алар жашоодо, өмүрдө, үй бүлөдө эң мыктылар экен деген сезим күн өткөн сайын, мен жашым улгайган сайын, акылым балким кичине толуп эме калган сайын аларга ыраазы болуп, ыраазылыгым андан да көбөйүп келет. Неге дегенде алар балким үй бүлө деген институтта окуган жок. Мунун Курандан да, пайгамбардын хадисинен да окуган жок. Интеллигент инсандар ооба намазын окуйт бүгүнкү күндө, бирок алар убагында жашады да бул нерселерди. Кантип жашады, бизди кантип тарбиялады. Ошол тарбиялап аткан эмесинде мен эч бир негатив нерсесин көргөн жокмун, кол көтөргөнүн көргөн жокмун, сөккөнүн, бакырганын көп көргөн жокмун. Кудайга шүгүр. Тиги адамдар айтып коет го, мындай бири-бирине кээде урушканда бакырышат го, мындай үнүн биринен бири бийик кылыпчы. Айтат, ушундай айтат экен да, мындай рухтар алыстап кетет экен деп. Жүрөктөр алыстап. Жүрөктөр, рухтар бири-биринен алыстап, бири-бирин укпай калат экен. Айтор. Тиги мен бир нерсени байкадым эми, мен үй бүлөлүк практикаманчы, мисалы үчүн келинчегим менен мындай түшүнбөстүк же бирибизге капа болуп кетсек дагы мен кетип атканда ал мени мындай жакшы узатат да. Неважно мындай экөөбүз урушуп кетебизби, башка болуп кетебизби, ошол кетип атканда ал мындай өзүм мындай неме салт дебейин, мындай бир нормалар бар да, мындай жакшы күлүп, ушул жакшы барып жакшы ушул ишиңди аман эсен бүтүрүп кел деп узатат. Ошончо сиз ийгиликке жетишип атасыз да. Эми мен дагы муну мындай кийин түшүндүм да, мындай көрүп көрсө мындай ошондой турбайбы атайын. Эми мен дайыма айтам да, сен мага наразы болсоң, мен ишим жүрүшпөйт дейм. Ооба. Негизи ушундайбы? Ооба. Ушун наразы болсоң, ишиң жүрүшпөйт деп. Хасан эль-Басри, Алла таалам ыраазы болсун, ажыда жүргөндө бир жаш жигит артында бир жүк көтөрүп жүргөндөй, рюкзак дейбиз го. Бир мени көрүп байкайт, назарын айтат да, иним, балам, эмне кылып атасың десе, артында ким эмнени жүктөп жүрөсүң да, бул жүк эмес дейт да, бул апам дейт да. 7 жолу алып келдим дейт. Демашк деп Сирия жактан 7 жолу алып келип, 7 жолу ажылыкка алып келдим дейт да. Ушул кишинин дубасын алайын деп жатам дегенде, Хасан эль-Басри айткан экен, сен 7 жолу эмес, өмүрдүн аягына чейин алып келип, таваф кылдырып, ажылыкты кылдырып көтөрүп кайра алып бара турган болсоң дагы, бирок бир жолу эгерде нааразы кыла турган нерсени кылып, көңүлүнө ала турган нерсени кылт этирип койгон болсоң, бейиштин жүзүн көрбөйсүң деген экен. Бирок ушундай амал кыл, мейли аз кыласыңбы, бирок бир жакшы бир амал кыла турган болсоң, жакшы бир мамиле кыла турган болсоң, ал инсан сенден ыраазы боло турган болсо, билип койгун, сен буюрса бейиштин бүт эшиктерин калгалар сага ачык болот деген экен. Ошонусуңар эле энелерибиз үчүн ушундай болуп аткандан кийин, мен ойлойм жубайыбыз үчүн дагы, бири-бирибизге болгон мамиле үчүн дагы кээдеги бул көңүл маселеси, жүрөк маселесинде, кылт этме маселесинен чындап уже акыркы учурларда абдан коркот экенсиң, чынын айтканда. Кайсы жерден ката кетирдим, кайсы жерден дай түштүк. Бул биротоло кечирбей турган абалга кирип калган жокпу депчи. Ар бир үй бүлө ушинтип ойлосун деп айтат атабыз. Ар бир үй бүлөдө кечиримдүүлүк болсун, ар бир үй бүлөдө жаңжал болбосун дейбиз. Себеби биз күчтүү мамлекет болгонго, күчтүү өлкө болгонго, күчтүү коом болгонго талапкербиз. Баардыгыбыз каалайбыз. Анын да өзөгү менимче ошол үй бүлө. Аны мен азыр байкап атам да. Эми мен өзүмдүн турмуш практикаларыман бөлүшүп атам да, мындай айткандачы. Эми азыр биз социалдык тармактарды баарыбыз колдонобуз, анан ушул коомчулукка өзүбүздүн үй бүлөбүздү, балдарыбызды чыгарабыз, мисалы үчүн да.
А бирок байкайсың кээде мындай бактылуу үй бүлөдөй бир сүрөттөр болот го, мындай баары мындай жыргап аткандайчы. Ушундай сүрөттөрдү киргизгенде мындай талаш тартыш, ызы чуу ушундай нерселер пайда болуп калат да. Мындай эми муну биз аналитика кылып эми уже көптөн бери эле чыгарбай каламыз, Кудайга шүгүр. Ушу балдарыбыз жыгылып түшүп эле бирдемке болуп эле ушинтипчи адамдардын назары тийип, мындай негизи эле ушул динибизде кандай каралат, анан сиз дагы мындай нерселерди коомчулукта мындай үй бүлөлөр менен иштеп келатасыздар, көрүп атасызбы? Ооба. Негизи адамда назар бар да. Адам назары балким ошол биздин биз бүгүн ошол Instagram, интернет аркылуу эле адамдардын жашоосун көрүп коюп атабыз дагы, бирок биз көргөндөй болбошу мүмкүн да, ар жагында ар кандай сыноолор болушу мүмкүн. Ооба, этиятташ керек, анткени бакыт тынчтыкты сүйөт. Тынч болгонду сүйөт. Жигитимдин айткан бир мисалы бар. Бир күнү дейт, бир адам сарайдын ичинде самандардын арасында саатын жоготуп берет дейт. Анан жанагы саатты издеп таппай, анан көчөдө ойноп аткан балдарды келгиле кирип саатымды таап бергилечи десе, баары кирип ызы чуу болуп, анан бирок таппай чыгышат дейт. Анан ошондо бир кичинекей бала айткан экен дейт да, мага дагы бир мүмкүнчүлүк берсеңиз, мен кирип таап чыгайын. Бирок мага тынчтык керек дейт. Анан кирип, чыкпай тынч туруп эле, анан кийин саатты бат эле таап чыгат. Кийин анан жанагы сааттын ээси сурайт да, сен кантип таап чыктың десе, мен жөн гана уктум дейт да. Тынч кулагымы эме ошол сааттын үнүнө коюп уктум дейт. Чык деген үнүн укканга аракет кылдым. Анан кайсыл жерден ошол чык деген үндү уккандан ошол жерден барып таап чыктым дейт да. Анын сыңары үй бүлө дагы ошондой тынчтыкты каалайт, бактылуу болуш дагы ошондой тынчтыкты каалайт. Жар салып эле баягы ызы чуу боло берсек, коомго көрсөтө берсек, ар кандай көз, назар, ар кандай бүгүн бир көзүбүзгө душман заман. Мүмкүн болушунча этияттаганыбыз дагы дурус болот. Анан ар бир инсандын өзүнүн үйү, өзүнүн чек арасы да, өзүнүн бүгүнкү күндө жаштар эмне деп атат? Өзүнүн жеке эмеси. Анан аны башка бирөөнүн аны башка бирөөнүн билүүсү зарыл эмес. Биз махрам деп коелучу. Махрамият деп койгон. Ошондуктан ачылуунун деле кажети жок. Бирок өкүнүчтүүсү бүгүн ушундай бир доордо жашап атабыз. Атаандашуу доорунда жашап атабыз да. Айрыкча аялдардын арасында паланча Instagramдан карайт, паланча чыгарыптыр, демек мен калбашым керек. Мен деле чыгарып коеюн деп, хотя бы дагы бир бурчун чыгара калат. Ошентип отуруп, анан кийин атаандашуулардын себептеринен улам дагы бүгүн ар кандай проблемалар чыгып атат да, үй бүлөлүк проблемалар чыгып атат. Айткым келгени, бүгүн биз интернетке чыгууда атаандашпашыбыз керек. Бүгүн биз бактылуу көрүнүүдө атаандашпашыбыз керек. Бүгүн биз эмнеде атаандашайлы? Бүгүн илимде атаандашайлы, адеп ахлакта атаандашайлы, жоомарттуулукта атаандашайлы. Анан эң негизгиси ушу бактылуу жашоодо атаандашайлы. Бирок аны эл көзүнө көрсөтпөйлү. Ушул маанилүү маселе да. Ким менен атаандашабыз? Ансыз деле Алла Таалам ар бир инсанды уникалдуу кылып жараткан. Ар бирибиздин өзүбүздүн тагдырыбыз бар, ар кимдин өзүнүн ырыскысы бар, Аллах жазган. Анан мен башка бирөө менен атаандашып же болбосом ошондой болушум керек деген менен деле Аллах койгон тагдырдан артык чыга албайм да. Демек, ошол тагдырга моюнсунуп, менин өзүмдүн тагдырым бар, өзүмдүн ырыскым бар деп, өзүм башкага атаандашуу эмес, өзүм менен атаандашып жашашым керек экендигин ушул күнгө чейин өзүмө сабак алдым десем болот. Анткени өзүм менен кантип атаандашам, кантип өзүмдү салыштырам, өзүмө кечээ күнү рахат кандай эле, бүгүн кандай, эртеге кандай болот. Мен жогоруда айтпадымбы, тайнем колунда өстүм деп, бирок мен бүгүн тайне болуштан корком. Чындап эле ошо тайнемдей тайне боло аламбы деп, эртеңки күнүмдү дагы ойлоном да. Демек, айткым келгени, биз өзүбүз менен өзүбүз атаандашайлы. Өзүбүздү өзүбүз салыштырайлы. Башка бирөөгө салыштыруунун кажети жок. Анткени ар бир инсан өзүнчө тагдыр менен жаратылган. Бул маанилүү маселе да. Ошол бизде аябай коомчулукта ушул байкалат да. Биз ушул баарын бири-бирин интернеттен көрүп эле, булар мындай экен деп эле, вот жанагындай бактысыз боло беребиз да, мындай айтып бер.
ушинтип атыптыр деп эле болбосо Кудайга шүгүр, альхамдулилля. Баарыбыз мындай. Менде бир видео бар, ушул Рамазан айында ооз ачар уюштурганбыз окулук жакта. Балким уста сизге көрсөттүм, билбейм. Бир байкебиз Турат деген байке экен. Ушул бир буту жок, бир колу жок, бир колу чала иштейт. Ошол чыгып сүйлөп мындай, ошол демирчилер ыраазычылык билдирип, ал жакта да мүмкүнчүлүгү чектелген кишилер бар эле, аны айтат. Альхамдулилля деп эле, Кудайга шүгүр деп эле, налыбагыла дейт го. Налыбай жашагыла, жашоого наразы боло бербегиле, альхамдулилля, Кудайга шүгүр, койгон атабыз, туруп атабыз деп, эми ал киши айтса мындай, аябай таасирленет экенсиң да. Ошондой эле, Кудайга шүгүр, альхамдулилля, баары жакшы. Биз бирөөлөрдүн өтө мынтип интернет башыбызды айланып коет экен да. Жүрөгүбүздү айлантып, айтор бизди адаштырып коет экен да. Ошого өзүбүзчө мындай бир негизичи канияттүүлүк өтө маанилүү да, жашоодо деле. Үй бүлөлүк жашоодо деле өтө маанилүү. Анан адам баласы эмне нерсеге эң көп нерсени сүйүүсүн арнаган болсо, ошол нерсе менен сынала тургандыгы анык. Эгерде биз жараткандын жаратылган нерселеринен айтып атам, балабызды болгондон да жогору, жаратканга болгон сүйүүдөн да жогору кое турган болсок, аны менен сыналат экенбиз. Ошол эле дүйнөбүздү катуу сүйүп алсак жүрөктөн, анда аны менен сыналат экенбиз. Андыктан ошол нерседен сыналбашыбыз үчүн биз жаратканга болгон сүйүүнү алдыга коюп, андан кийин анын аркасы менен, анын көлөкөсү менен дейт, үй бүлөнү да, бала бакыраны да, бир туугандарды, ата энебизди дагы, жора жолдошторду дагы, кошуналарды, бүт адамзатка болгон сүйүүбүз дагы ачык болсо, ошондо баардыгы өз ордунда болот экен. Мен ушуну каалайт элем, баарыбызга болгон сүйүүбүз, бирибизге болгон ишенимибиз бекем болсун. Үй бүлөнү туруктуу кылып кармап аткан нерсе ишеним маселеси. Анан бири-бирин түшүнүү маселеси. Мен ошондон улам айтам, Кудайга шүгүр, альхамдулилля, баягы мага ушундай жарды берген жараткан Алла Таалага шүгүрлөр болсун. Ушуга себеп болгон инсандардан Аллах ыраазы болсун деп дайыма шүгүр келтирүү, рухуна ээ болуу. Кудайга шүгүр, бул жыл өткөн сайын, улгайган сайын, балдарың чоңойгон сайын, дагы сени бир эме кылган сайын муну дагы жакшы сезет экенсиң. Ошондуктан ушул нерсени мен сиздерге да каалап кетем. Экөөңүздөр тең үлгүлүү үй бүлөнүн атасысыңар, мен билем, жашта балдар тарбиялап атканда болсун, мейли үй бүлөгө болгон көңүл бурууда, мен ар бир үй бүлө ушундай болсо экен дейм, ажырашуу болбосо экен дейбиз, жанагындай уруш талаш болбосо экен. Ошондо мен ойлойм, үйдөгү ирэет жакшы болсо, мамлекеттеги сырттагы ирэеттүүлүк да сонун болот. Демек бүгүнкү күндөгү картинаны өзүбүз байкайлы, кандай болуп атат үйдөгү ирэеттүүлүгүбүз, тартибибиз. Ошондо жаңы үйлөнүп аткан үй бүлөлөргө кандай кеңеш берет элеңер? Кандай кеңеш берет элек? Ички ирэеттүүлүк сакталсын. Анткени үй бүлө дагы бир мекеме сыяктуу эле. Мекемеде жетекчиси бар, анын жардамчысы бар, тазалыкчысы бар дегенде ар бир өзү ордунда кызматын аткарганда, ал үйдө сөзсүз түрдө бакыт болот. Сөзсүз түрдө ошол үй бүлө берекелүү болот. Анан бунун ирэеттүүлүктүн эң негизги себепкери бул аял. Мен дагы деле аял катары аялдарга басым жасап атам. Буга чейин деле көптөгөн ушундай подкасттарда, сабактарда чыгып калган учурубузда кээ аялдардан ушундай каршылыкта келген учурлар болду. Сиз кечке эле аялдарга эле басым жасап, эркектер деле оңолбойбу деген суроолор келип калды. Жок, бир аял заты катары мен аялдарга тиешелүүсүн айтайын. Аялдар ошо үйдүн ички ирэеттүүлүгүн сактай турган бул аялдар. Илгерки ата-энелердин институту деп атпайбызбы? Илгери мисалы үчүн аталар келмейин тамак куюлбайт эле. Аталардын кийими тебеленчү эмес да. Бүгүн кандай жашап атабыз? Айткым келгени, эгерде бактылуу үй бүлөнү каалашса, биринчи ошол ички ирэеттүүлүктү сакташсын, жолдошунун ордун сактасын, жубайынын ордун сактасын, балдардын ар биринин өзүнүн ирэеттүүлүгү болсун. Анан экинчиси, анан кийин сабыр, ишеним калган жагы кете берет. Убагында бир чоң эне небересин турмушка узатып атып, анан септе бир башка жагына жаңы үйлөнгөн үй бүлөнүн себинде бир кичинекей бир сандыкча келет экен да. Анан жанагы жигит сурайт экен да,
жубайына жаңы келген келинден бул сандыкты ачсам болобу, ичинде эмне бар десе, жок, сизден сураныч, сизге аманат болсун, муну мен уруксат бермейин ачпасаңыз дейткен. Анан жанагы жигит макул деп коюп, күн өтөт, бирок ачкысы келет, жанагы сандыкта эмне бар, сеп менен кошо келген. Кайра ачкысы келет, бирок ошол жубайынын аманат деген сөзүн аткарып ачпай келет дейт. Жылдар өтүп, экөө каарлык кезге жетет. Анан кемпири өлүм төшөгүндө жатканда жанагы абышкасын айтат дейт. Жанагы жаш келин менен эме абышка кемпир болушту. Анан тети сандыкчаны алып келиңиз десе, жанагы абышка сүйүнгөн боюнча алып келет дейт. Неге? Анткени өмүр бою ичин бышырган нерсе болчу. Анан алып келип эми ачыңыз десе, ачса ичинде 4 колго тигилген куурчак болот дейт. Анан аябай жинденет дейт. Көп еще тыйындар болот дейт. Анан аябай жинденет дейт. Мен өмүр бою ичими бышырган ушул нерсе беле. Мунун эмне сыры бар десе, анан айткан экен да, экөөбүз үйлөнгөндө чоң энем берген белек болчу бул. Чоң энем мени турмушка узатарда ушинтип айткан: кызым, турмушта ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Эгер күйөөң ачууланып сага бир туура эмес нерсе айта турган болсо, сен тилиңди тиштегин дагы, акырын бир кезем алып туруп, колуң менен куурчак тик. Баягы терапия болот деп коебуз го, стресске каршы. Куурчак тик деп айткан, ошол куурчактар дейткен. Анан абышка сүйүнүп кетет экен. Биз ушунча жыл жашап, мен сени 4 эле жолу капа кылдымбы? 4 эле куурчак турбайбы? Бул тыйындар эмне десе, бул тыйындар ошончо куурчак тигилди, анан бул жерге батпагандыктан сатып тыйынын салып койдум деген экен. Анын сыңары бүгүнкү турмуш кура турган жаштар алгач ошондой сандыкчага ээ болсо деп ойлойт элем. Ичине сабыр толгон, ичине кечиримдүүлүк толгон, ичине ыйман толгон сандык менен чыкса. Бүгүн камаздап септерди берип атабыз, бирок ошондуктан жашоонун кадырына жетишпей атат да үй бүлө. Бардык нерсе даяр болгондуктан. Жок, андан көрөктө ошо бир кичинекей сандыкчага адеп ахлакты, ыйманды, сабырды салып беришсе, мен ойлойм, ал үй бүлө сөзсүз түрдө бактылуу болуп жашап кетет буйруса. Мавлананын жакшы бир эркектер дегенде жалпы эле айтайын. Мавлананын жакшы бир сөзү бар экен да. Капа болуп, таарынганга айламал издегендин ордуна көңүлүн алып, канткенде сүйөм же сүйүлөм деген нерсенин үстүнөн айламалды изденсеңер жакшы болот деп. Жаш үй бүлөлөр үчүн өзгөчө эркектер үчүн айта турган нерсебиз түшүнүктүү болууга, түшүнө билүүгө, анан сабыр деп атпайбыз, жантан бери сабырды көп айтып атабыз. Сабыр эмне, тиштенип отуруубу? Проблема жок, андай эмес. Бир абал түшүп келе турган болсо, чыгуунун жолдорун издөө. Экинчиси бата дуа алуу. Бүгүнкү күндө биз туугандарды унутабыз, 2 жаштар деп атабыз, 2 жаш деп жатабыз, айланасында, жакындарында ата энеси бар, тирүү болгондор бар. Ошол эле кайната, кайнене маселеси бар. Ушул жаатта өзүңдүн тууганыңдай жакшы көр деп нике кыйганда бата берип узатабыз го. Ошондой эле чындап эле ошолор ушул тууган уруктар менен мамилеге көңүл буруп койсо. Анан үчүнчү нерсе, бүгүн жаш эле үй бүлөлөр эрте эле бүгүнкү күндө баягы материалдык нерселерди алдыга коюп, ошо бат эле үйлүү болсом, бат эле машинелүү болсок, качан биз элдей болуп өнүгөбүз, качан биз элдей болуп байып кетет экенбиз деген нерсени алдыга коет да. Материалдык нерсени алдыга эмес, тескерисинче бири-бирине болгон ортосундагы ынактыкты, сүйүүнүн бекемдигин, мээримдүүлүккө айлантуунун жолдорун издесе. Сүйүү балким күчүнө келип, ашыктык деген нерсе күчүнө келип, бул убактылуу нерсе да. Сүйүү калат түбөрөтүү деген менен ал сезим дагы барып олтуруп мээримге айланат барбыр. Мээрим бири-биринсиз жашай албайт деген жана айткандай, ошого айландырууга аракет кылса. Анан мен акыркы ошол үйлөнө турган жаштарга айтат элем, жар тандаганда критерийлер бар го, шариятыбызда айткандай, сулуулугу, тегине, байлыгына деп, анан бирок эң нерсе иманына дейт го. Иманына карап калса, бири-бирине, ишенимине карап алса, бири-бирине, түшүнүгүнө карап алса жакшы болот эле. Ошого жараша аркасынан дагы келе турган жакшы нерселерге дайыма бул себепкер инсандар болот эле. Мен ошол жаш үй бүлөлөргө өзгөчө урмат сый бири-бирине кылууга, кечире билүүгө мүмкүн болушунча чакырып кетем. Иншалла. Адеп аклагына дагы аябай маани. Албетте, адеп аклак өтө маанилүү. Бул эми иман деген нерсенин ичинде адеп аклак да, бири-бирине болгон мамиледеги адеп аклак. Жана жогоруда көп айтылып өткөн нерселердин баардыгында да
эң негизгиси ошол адеп аклак фактору жогору турат иншалла. Биз үйлөнгүлө, көбөйгүлө, силердин көптүңөр менен мен сыймыктанамын. Нике бул менин сүннөтүм. Ким бул сүннөтүндү таштаса, бул жолун таштаса, бизден эмес деп аткан пайгамбарыбыздын үммөтүбүз. Андыктан бул никенин бекем болуу деген нерсесин эң башта иманга байлаган, имандын ичинде адеп аклак, жакшы нерселердин, андан кийин ушул дуа деген нерсе бар. Жубай турат, бири-бирине дуа кылат. 2 жаш урушат экен дагычы, эч эле жарашпайт. Анан эмне кылабыз, анан кел дептир ушул дарак баягы эме огороддо дарак тигип анан ошол нерселер соолуган болсо анда бүттү ажырашабыз депчи. Анан күндө ошол экөө тең урушкусу келип, экөө тең ажырашкысы келип аткан 2 жаш сөздө бири-бирине, бирок кечинде акырын чакасын алып эркек чыкса, аялы да чакасын алып суу менен чыгыптыр да, экөө бир жерге барган, огородко баягы ошол соолуп калбасын дарак деп неге ушул жер суу куюп атыптыр да. Негизи түпкүрүндө каалабайт ажырашууну. Бирок сөзгө келгенде нафс деген нерсе бар экен. Намыс бар. Намыс деген нерсе бар. Ошо эркектин эң көп эркекке тийген нерсе, эркектики көбүнөсү үчүн намыстан болот. Кадыр баркын түшө турган нерсени айтып койсо, аял киши эркектин ошол алынып кеткен жагы ошол болот экен. Сен эркек белеңсең, ким элеңсең, сенин колуңа тийген. Анан экинчиси салыштыруу маселеси бар. Салыштырып тигиге салыштырат. Буга паланчанын күйөөсүн көрдүңбү деп. Ошол эле аялын да салыштырып баштайт. Бул никедеги, жосом үй бүлөдөгү эң чоң бири-бирин буза турган нерселерден бирөөсү ошолор экенин унутпашыбыз керек. Бактылуу болсун дейбиз жаштар. Чоң рахмат, абдан кызыктуу маек болду. Бирок эми биз дагы учурдан пайдаланып, ушул дайым эле Марс агайыбыз алдыбызга, студиябызга конокко келбейт. Биз дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушундай дагы да глобалдуу суроолорду берүүгө аракет кылалы. Себеби Марс агайыбыз Алдымдар кеңешинин мүчөсү, ушул коомчулугубузда көптөгөн бир мындай биздин элибиз азыркы күндө туш болуп аткан маселелерди дагы да мындай билет жакындан. Ошондуктан мына Кудайга шүгүр, динибиз алхамдулилля мамлекетибизде жакшы өнүгүп келе жатат. Ошол мусулмандарыбыз көп болуп баратабыз, намазканаларыбыз мына ачылып баратат. Мына көп мекемелерде, мисалы үчүн кафелерде болсун, башка жактарда мурда мындай көрүнүктөр азыраак болчу. Демек, мусулмандардын саны жана талабы да көбөйүп атат. Бирок аны менен катар ичинде дагы бир аз проблемалар болушу мүмкүн. Ошондуктан мындай бир эң так туура идеалдуу мусулман дейбизби, момун мусулман адам, такуа инсан болуш үчүн иншалла ошол мындай ролевой модель, иншалла эң мыкты мусулман болуш үчүн мындай кандай болуш керек, же эмнелерди кылышыбыз керек, жана көрүнүш кандай болуп атат? Рахмат. Бул негизи мындай бир эме бар да, пайгамбарыбыздын хадиси бар. Мен ушул эмеде Алла таалам дейт бизге парыз нерселерди буйруп аткарууга буйругандай эле, орундаткыла, парыз могулар тигилер, намаз окуу, орозо карма, зекетиңди бар, ажыгы бар дегендей эле. Экинчи нерсени айтат, ошол жерде өтө маанилүү. Инсандар менен тил табышууну дагы үйрөнгүлө деген парыздай эле айтып атат да. Тил табышуу санаты. Бүгүнкү күндөгү ооба сиздер айткандай форма мусулманчылыгын аткарып турган нерсе. Абдан сонун ийгиликтер бар, ага шүгүр дейбиз. Курулуп жаткан мечиттерге, медреселерге иштеп жаткан, адал арам кылганып аткан, халалны ошол эле финансылык жактан деле мейли, ошол исламдык принциптер менен мына өзүңүздөр менен иштешип жүрөбүз, мына Денис мырза менен да абдан жакшы жагына нукка кетип аткандай көрүнүп атат. Ооба сонун нерсе, буга мен шүгүр дейм. Бирок Кудай тааланын бизди кыяматка барган учурда эмнебиз менен кабыл ала турган жагы дегенде, бир эле жеке инсан катарында амалыбыз менен эмес да, мына ошо намаз, орозо эмес да, адамдарга болгон мамиледе же келечек урпакка болгон нерсе эмнени таштап кеттик, ошо маанилүү экен. Бүгүнкү күндө көйгөйлөрүбүз бар бизде толтура. Ошол көйгөйлөрүбүздөн бирөөсү дагы биздин форма мусулманчылыгын алуубуз да. Кайсы бир деңгээлде инсан исламды бир гана форма менен көрсөтүүгө аракет кылат. Намаз окуу менен гана көрсөтүүгө аракет кылат. Орозо кармаганды ушул мен орозо кармап аткам деп мусулманчылыкты аны менен гана көрсөтүүгө аракет кылат. Нар жагында турган, түпкүрүндө турган чыныгы мусулман модели деп айткандай сиздердеги модель бул менин баамда, менин назарымда, мен алган окуган китептерде, чоң аалым устаздардан алган таалимден улам алган нерселерде ушул. Биз бүгүнкү күндө илимдүү, билимдүү, мейли дүйнөнүн дагы ахиреттин дагы илимин алган, балансын кармаган бир мусулман моделине муктажбыз. Анын жанында адептүү болгон мусулман моделине муктаж болуп атабыз бүгүн. Ооба, адам карасаң билимдүү, бирок адеби жок. Кайсы бир деңгээлде намаз окуйт, бирок кылмыштуулугу бар. Орозо кармайт, бирок жалган сүйлөйт. Зекетин берет, ажылыкка барат, башка нерсени кылат,
коррупция менен эмне кылат, алектенет. Ал мусулман модель эмес. Андай адамдар толтура мечит толтурган инсандар болгон болсо да кыяматтагы эсеп кылсак абдан оор маселеси. Бир коомду, ислам динибизди алсыра турган нерселерден бирөөсү ошол. Убагында кезинде бир мамлекеттерден, Непал мамлекетинен биздин бир тааныш бирөө келип калды. Анан ушул нерсени айтты да, мен ал жердеги дейт бир катар инсандарды алып дейт. Ошол жердеги алар индуизм го буларда жанагы уйга сыйынган эме. Алып анан бир мусулман мамлекетине алып бардым дейт да, барып ошо өз-өзүнө жашап аткан мусулман алып барып 3 күн атайын саякаттатып, анан мен айтам дейт да, булар уйдун этин жебейт деп, барган жерде эскертем дейт, буларга болбойт, буларга балык жесе мейли, тоок мейли, бирок башка болбойт деп эле эскертип 3 күн алып жүрүп кетээр аяк күнү анан ошол кафеде отурган адамдарга мен телефон менен алаксып калган экенмин, келсем бардыгы стейк заказ кылыптыр дейт да. Уйдун этинен стейк заказ. Анан мен айттым дейт да, урматтуулар, стейк деген бул уйдун эти силер үчүн болбойт да, бул силердин ишенимиңерде болбойт. Эмне үчүн муну жеп атасыңар десе, бул эмеде калды, Непалда калды дейт экен да. Эмнеге бизге боло берет дейт экен да. Анан мен айттым дейт, эмне үчүн анда силер өзүңөрдүн ол ишенимиңер, нерсеңер болбой калыптыр уже, өзүңөрдүн эмесин туура эмес деп эсептеп аткан болсоңор, аны алмаштырбайсыңар анда, туура болгон динди таппайсыңар десе, альтернативаң барбы дейт экен да. Десе айткан экен дейт, ооба бар, ислам дини. Десе айткан экен, дароо эле айтты, жок деди дейт. Эмнеге? Себеби алар үчүн ислам дини дегенде бир терроризм менен, экстремизм менен, радикалдуулук менен, өзүнөн башкасын баардыгын душман көрүү деген сезим менен, анан артта калган, иштебеген, жалкоо болгон, алдаган бири-бирин деген нерсени калтырды дейт. Андыктан кээ бир алымдар айткандай, окумуштуулар көрүп байкап айткандай, Европага бардым, исламды көрдүм, мусулмандарды көргөн жокмун. Ал эми мусулман мамлекеттерине же болбосо коомчулугуна келдим, мусулмандарды көп көрөм, бирок исламды көрө албадым дегендейчи. Принциптерин көрө албадым, тазалыкты көрө албадым, иретти көрө албадым. Бүгүнкү модель башкасына үлгү болуп, мына чыныгы адамзаттын чыныгы мыктылык ушунда. Ишенем бунун жанында, бул мени алдабайт. Муну менен кошуна болгонду каалайм, самаймын десе. Муну менен партнер деп коет, бизнес партнерлик болгонду каалайм, себеби бул өтө чынчыл десе. Бул үй бүлөсүнө бекем десе. Бул ошол эле учурда илимдүү десе. Мен де мага караганда абдан көп китеп окуган десе, мисалда. Анан башкаларына пайдалуу десе, жоомарт десе. Ушул сыпаттар бар болуп аткан болсо, чыныгы ушул нерсеге бүгүн биз суусап атабыз. Бүгүн биз билим берүү десе, бир гана медресени ойлойбуз, диний билим берүү. Жок, мени каалайт элем да, мектеп менен медресени үйлөндүрүш керек. Ага экөөнүн ортосунда бир нерсе болуш керек. Бул деген нерсе мектепте медресенин руху болуш керек, таалим тарбиялык. Ал эми мектепте болсо илим болуш керек, билим болуш керек, мыкты. Жөнөкөй эле эмес, эл аралык деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлдеги. Ошондо гана мамлекет дагы, коом дагы, үй бүлө дагы өнүгөт да. Анан ушул нерселерди биз бүгүн эгерде көрсөтө албай аткан болсок, жашай албай аткан болсок, ал кимдин проблемасы? Ал биздин проблема. Бирөөнү күнөөнү издебеш керек. Мен балдарымды өтө илимдүү болушун каалайм. Керек болсо математикадан эми мыкты болушун каалайм. Керек болсо астрономия илимин изилдеп барсын, айга чыксын, космос, ааламды үмүт бар изилдесин. Каалайт элем. Бирок анын жанында жүрөгүндө кылт эте турган, адамзаттын тагдырына кайдыгер карабаган, көз жаш төгө билген, ыйлап ушунча көз жаш төгө билген, ошончолук деңгээлде жүрөгү жумшарган, колун көтөрүп бата кылып, дуа кылып, намазын окуй билген, арамдан алыс, башканын ата эненин да акысын бергендей эле, коло кошунан да, достордун да, элдин дагы мусулманбы, мусулман эмеспи, баарын сыйлай билген адам катарында инсан болушун каалайм. Бул деген өзүнө бекем да, ыйманына бекем, ишенимине бекем, өзүнүн тилине, улутуна бекем, патриот деген мына сезим бар. Бул моделди биз баарыбыз каалап атабыз. Эмнеге аракет кылбайбыз деген суроо келет. Андыктан ошол нерселер бүгүнкү күндө менин ичимдеги көйгөй ушул. Бул нерсени бериш үчүн дагы, жеткириш үчүн дагы сөзсүз түрдө бир академиялар эмес, бул жерде үй бүлө маанилүү. Үй бүлөдө ушул түшүнүк болсо, биз бүгүн мусулман бир туугандарыбыз Алла ыраазы болсун. Бир өтө сонун ийгиликтер, сонун коштолуп жатат. Сонун нерселер чыгып жатат. Бирок элементардуу бири-бирибизди сындайбыз. Элементардуу бири-бирибиздин артынан жалаа жабабыз. Элементардуу бир мусулман башка бир мусулмандын артынан кадимкидей бул тигиндей деп өтө мындай керек болсо ыймандан чыгара турганчалык деңгээлде туура эмес жакка кадамдар баскандар жок эмес. Бул инсандарды алып түрткөн нерсе эмне ал нерсеге? Дагы эле айтам, ыймандуу ал адамдар намаз окуп атат. Демек, илим, түшүнүк маселеси. Сөзүмдүн акырында айта турган нерсем ушул. Диний илим, билимди алган адам, диний маалымат алган инсан
эгерде бир гана диний маалымат алып токтоп кала турган болсо, дүйнө таанымы таптакыр жок болсо, бул инсандан радикалдуу инсан чыгат. Бирок светтик гана дүйнө таанım илимдердин баарын алып, бирок диний билимди албай турган болсо, мындан шек күмөн санаган инсан чыгат. Андай боло турган болсо, экөөнү тең алган адамчы идеалдуу инсан чыгат. Бүгүн академиктерибиздин, профессорлорубуздун дагы мыктылар. Мен убагында мектепте жүргөнүмдө атеизмден сабак берген агайыбыз бүгүн топусун кийип, 5 убакыт намазын окуп, мечитке барган чоң жакшы ажы болду. Эми убагында адам баласы идеологиялык жактан ар кандай бир адашууга барышы мүмкүн да. Демек, бир академик агайыбыз, же болсо билбейм бир врачыбыз намаз окубош керек деген нерсе жок да. Ал илимин изилдеп атып, физика илими аркылуу жаратканды табат. Эң жакын жолу. Астрономия илими аркылуу жараткандын улуулугун табат. Эмне үчүн ошого биз жол ачпайбыз? Мектептерибиз мыкты болсун деп атам. Андыктан баарыңыздарга ушул нерсени каалайт элем, идеалдуу модель боло турган бир нерсени сунсак, анда жеке алектенгендей эле, коомчулук менен болгондой эле мамлекеттик деңгээлде дагы мектептерибиздин таалим тарбия, ыйман сабактары бул нерседен коркпостон, мейли жолукчан бүгүн чемпион болуп атат кыздарыбыз, олимпиаданын чемпиону болуп жатат, билимде дагы, спортто дагы болуп жатат. Аларда маселе кийиминде эмес, кийимин алардын илиминде. Маселе аны жолугу бар, жолугу жок деп бөлүп дагы дискриминация да кылбашыбыз керек. Ошол эле учурда намаз окубаган деп дагы жекип, сен да окубайт экенсиң, сен кафырсың да деп айтпашыбыз керек. Же тескерисинче, бул жагындагы силер артта калгансыңар дебеш керек. Биз мыкты бир коомду түзгөнгө аракет кылып, мамлекетибизге жардамчы болушубуз керек деген ишенимдемин. Устаз кечиресиң, кээде мындай болуп калат го. Мисалы үчүн эми адамдарчы аябай бөлүшөт го ушундай. Силер мындайсыңар, тигиндейсиңар депчи. Сен намаз окубайсың, всё, сен өзү эле мындай тозокко жөнөтүп коет го сеничи мындай. Ошол негизи динде туура эмес да мындай. Бирок ал өзү айтып атканда, типа мен дин сөзүн сүйлөп атам. Кааласаң кабыл ал, кааласаң кабыл алба дегендей мындай жест менен мындай айтат да ушу сөздөрдүчү. Ар бир адам кыяматка барганда өзүнүн кылган амалына жараша, бул дүйнөдөгү аракетине жараша ал жакта мамиле көрөт. Бирок биз эч качан жараткан Алла Тааланын кылып аткан нерселерине кийлигишпешибиз керек. Анын жүрөгүндөгү ыйманынын бар же жок экендигин өзү ачык айкын айтпаса, аны адамга биз өкүм беришибиз дурус эмес. Ал адам намаз окубай калса эле, мен мусулманмын деп аткан болсо эч качан капыр болбойт. Муну түшүнүшүбүз керек биз. Ал адам бир күн келет, темирдин да ээри турган өзүнүн градусу бар. Ар бир нерсенин градусу өзүнө жараша белгилүү өлчөмдө болот. Ошондой эле бир адамдын да ыйманга келүүсүн, жүрөккө ыйманды салуу менин ишим эмес да, ал жараткандын иши болгондон кийин анын да ыйманга имерилип, намазга келип, орозосун кармай турган өзүнүн ээри турган даражасы бар. Ошол даражасына келгенде буюрса, бирөө-бирөөгө ээп себеп болот. Бирок ошого себеп болууга биз аракет кылайлы. Макул. Бирок биз аны сындоо менен эмес. Бүгүн ушундай бир коомубузда, Кыргызстандагы коомдо бир четинен сүйүнөсүң, кубанасың, сонун болуп барат дейсиң, бир четинен карасаң ондогон, жүздөгөн дейли, ондогон нерселерге бөлүнүп майдаланып атабыз. Кереги барбы? Майдаланып бөлүнүүнүн өзүндө балким эгерде пайда болсо анда кылынмак. Ооба, өзүнүн багыты бар, ал башка маселе. Бирок сындаш үчүн эмес, иреттеш үчүн, тартипке келиш үчүн, бир тууган болуш үчүн. Мисалы үчүн Нурсултан мырзага жей турган тамак, мисалы мөмө жемеден бир мөмө жакса мага жакпашы мүмкүн, ал табит маселеси. Ошондой эле диний маселеде, өзөктүү маселе, намазда, орозодо, кыблада, мазхабта, же болбосо мекендеште бир экенбиз баардыгында. Анан бирин-экин тартип эрежелерде айырма болсо, анда демек бул мусулман эмес, бул радикал, бул душман деп айтыштын эч кажети жок. Биз ал бизди өнүктүрүүгө эмес, кыйроонго алып барат. Мен мамлекеттик деңгээлде да айтат элем. Бүгүн мусулмандарга да, туугандарыбызга кайрылып айтат элем да, ушул учурдан пайдаланып, келиңиздер ынтымак бололу, ынтымак биримдиктүү бололу. Биз бирибиздин артыбыздан дуа кыла турган адамдардан болушубуз керек да. Анан биз аны нерсени кыла албасак, биздин келечектеги бийик койгон максаттарыбызга жетишибиз абдан кыйын болот. Мына сиздер Алла разы болсун, Заман подкаст бул аркылуу канчалаган инсандар сонун нерселерди айтып атат да, идеяларын. Айтылган сонун кооз сөздөр бар. Кээ биздин ошол Мамбет Эсенбай экөөбүз дайым айтып калат го. Бүгүн дейт, кулактар дейт, жакшы сөздөргө тойду, бирок көз ачка депчи. Көөдөн ачка, көкүрөк ачка деп. Чындыгында ошол. Эмнеге кылына турган иштерге бүгүн көзүбүз ачка, көрбөй атабыз жыйынтыгын. Көөдөн ачка, жан дүйнө ачка, жүрөк ачка болуп атат.
курсак толуп атат. Кудайга шүкүр кийим бүтүн. Бирок көдөн ачка дегенибизден максаттагы көрө албастык, душмандык, жек көрүү, күмөн саноо жана башка нерселерге ушунчалык жүрөктү ачып салдык. Оң жагынан бурула албай атабыз. Келиңиздер, ойлонойлу деген нерсе менин оюмча убакыт келди. Устаздарыбыз Алла разы болсун. Абдан жакшы айтып атат. Раматылык Чубак ажекебиз сайрап айтып отуруп кетти. Эми биз кыла турган нерсе мындан кийинки муун ушунун артынан ынтымак бир жетелешип алып эле толтура кыла турган иштерибиз бар. Кыйратадым десеңиздер, кыйрата турганга толтура мүмкүнчүлүк бар. Аны бир күндө кыйратып алабыз. Бирок куруш үчүн убакыт керек. Оңолуш үчүн убакыт керек. Анықтан иман инсанды инсан кылат, балким инсанды султан кылат деген сөз бекеринен эмес, акырындап болот. Биз ушундай бир аалымдардын, устаздардын артынан келген муумузда мен өзүмдүн, үммөтүмдүн, мусулмандардын ыйманын бекем туура абалда көрө турган болсом, тозок отуна күйгөнгө деле ыраазымын. Себеби мен тозок отуна күйүп атсам дагы үммөтүмдүн кутулуусу ушундай ол көрүп кутулганын көрүп, ыймандуулугун көрүп, жан дүйнөм гүл-гүлистан болот дегендей. Ар бир чачымчалык деңгээлде өмүрүм болсо, ар бирин Алла жолунда берсем да, жакшылыкка берсем деген маселе. Аны үчүн кандаймын? Менде дагы калайт элем, өмүр өтүп баратат. Кайтарып берсе дейбиз, дагы көп энергия берсе, дагы көп күч берсе, дагы жакшылык берсе, дагы көп нерсени кылып калсак дейбиз. Мен кийинки муун ушуну кылышын каалайм. Андыктан дагы бир жолу сиздерге Алла разы болсун, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бакыт алай, үй бүлөлөр ажырабасын, коом мыкты болсун. Ыймандуулукту биз бир гана көрүнүштөгү ибадаттардан эле эмес, мечиттердин көп курулуп калыптыр деп эле деп кубануудан эмес, балким бирибизге мамиледен издесек жакшы болот эле. Мамиле эң маанилүү. Биз бирибизди жүз карашып көрүшө албай, монтип жүз буруп аткан болсок, бул биздин ал мыктылыгыбыздын, улуулугубуздун, илимдүүлүгүбүздүн, такпалыгыбыздын белгиси эмес, тескерисинче алсыздыгыбыздын белгиси деген катарында гана көрүнүшү мүмкүн экен. Жеңе сиз дагы бир аял кишилерге бир жыйынтыктоочу бир насаат, таанышмандуулук сөздөрүңүз. Улуу ойчул Мевлана айткан экен да, адеп ахлак кийимин кийбеген адамды жоолук диндар кылбайт депчи. Чындап эле алгач адеп ахлакка ээ бололу. Анан ооба жигитим айткан жүрөгү өйткөн нерселер болушу мүмкүн. Жыйынтык катары ушуну айтат элем, биз таквалыгыбызды жаратканга, анан адамдыгыбызды адамзатка арнасак, буйруса коом өзгөрөт, иншалла. Үй бүлөлөр өзгөрөт. Эң сонун буйруса ушул берекелүү сөздөр менен биз бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Атайын убакыт бөлүп келгениңиздерге чоң рахмат. Албетте ушундай бир сонун көрсөтүүлөрүбүзгө бизге колдоо көрсөткөн Толор брендине чоң рахмат. Толор брендинен мындай салтка ылайык атайын устаз бул сизге. Рахмат. Анан иншалла жеңебизге бул Толор бренди ушундай бир атайын жана динибизде айтылгандай бири-бириңерге белек бергиле, ортоңордо сүйүү артсын деген ниеттен дайым ушу конокторубузга жакшы бир белектерди арнап өтөт. Ошондон чоң бир эмгек жамаатына да ыраазычылык билдиребиз. Бул ата мекендик өндүрүш, ата мекендик бренд популярдуу болуп баратат азыркы заманда Кыргызстанда, Кудайга шүгүр. Ошондой эле ушундай бир сонун көрсөтүүлөрүбүздү биз Лувр эмерек салонунда тартабыз. Абдан сонун жакшы эмеректер бар. Биз буга чейин да отуруп бир аз бир көрүп өттүк. Ошондон жакшы бир атайын заманбап, сапаттуу сонун эмеректер бар. Жана биздин даамдуу достор, бул албетте биздин Додо пицца бизге адал тамак аштарды тартуулап берет жалпы командабызга. Ушул баарыңыздарга чоң рахмат. Алла таалам иншалла баарыбыздан ыраазы болсун. Албетте дайым ниет кылабыз ушул биздин подкастыбыздын ар бир мүнөтү биздин көрүүчүлөрүбүзгө, коомчулукка пайда алып келсин иншалла. Дүйнө ахиретибизге чоң бир бакыт болот деп. Анан урматтуу көрүүчүлөр, сөз сиздер дагы жакшы бир комментарий калтырып, жакшы пикирлериңиздер менен бөлүшүп, ушул подкастыбыздагы аябай мыкты сөздөр, абдан бир маанилүү, айтор бир чоң китептегидей эле бир жакшы бир маалыматтарды мындай бир кыска, иншалла иретте бир саат 20 мүнөттүк убакыттын аралыгында биз талкуулап сүйлөшүп өттүк. Буюрса сиздерге да жакшы бир пайда алып келет деген үмүттөбүз устаз. Жеке биз өзүбүз дагы Денис байке менен бир жакшы биякта ушу тартып аткан команда менен дагы бир жакшы сабактарды алып ыраазы болуп отурабыз. Андыктан сиздер дагы видеолорубуз сөзсүз лайк басып,
бөлүшүп, жакшы комментарий жазып, иншалла жакшы бир салымыңыздарды кошуп кетсеңиздер болот. Чоң рахмат Денис байке, сөзүңүз бар бир жыйынтыктоочу. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Алла субхана тааля негизги элибизге, жерибизге тынчтылык берсин. Ошол үй бүлөлөр бекем болсун, ажырашуулар болбосун. Анан буюрса бүгүнкү подкастыбыз да элибизге пайдалуу болсун деп тилектешпиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.